сен бир план койсоң бир жолу сүйүн, эгерде сен ойлогондой болсо эки жолу сүйүн дейт. Биринчиси бул сенин каалооң болчу, экинчиси бул Алланын каалоосу. Алла жакшыраак билет сага эмне жакшыраак экендигин. Кайсылырдан кийин ошол жашоого жеттиңиз? Такси өтөп жүрүп анан бир бала отурду. Отурган байке эмес, казыр ушундай коюп берем дейт. Эмне мен ырым коюп берейин, менин ырларым бар десем, жок байке сен жөн эле коясың, мону уксаң жаңы чыккан болот деп. Чыккан дедиң, сиккис коюп атат, чыккан жок деп. Жакшы да келбеди. Анан ошондон баштап нүүдүрүлүп, кайра турмуш типтерине чалынам деп. Москвадагы бир болот, бир болбойт. Согуп турат жүрөгүм, мен жөнөкөй эле адам деп. Ошону айттым да, мен деле жөнөкөй эле адам да, кара мен депчи. Баарыбыз эле бирдейбиз. Ар бир күнгө сүйүнөм, ооба кетирем ката деп. Баш аламан түндөрүмдө Кудай мени жыргатат деп. Бакыт деген эмне? Кичинекей нерсеге сүйүнгөнү билген бул бакыт деп ойлойм да. Жизнь любит тех, кто не жалуется деген бар го. Жашоонун башкы максаты эмнеде? Бирөөлөргө дагы кубаныч тартылат. Эми болсо жаңы барактан, жашоо берди бизге сабактан, капаланып чөгүп калбастан, умтулабыз алдыга кайрадан, эркекпиз анткени деп көтөрөлүп буйрса. Буйт накта. Накта. Накта күлүк чаң сапырган айгырдай, менече шок бололу өтө созулбай. Салам достор, урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, биздин жаңы чыгарушубузга кош келдиңиздер. Эми бизде рэперлер көптөн бери боло элек. Силер абдан күттүңөр эле мага жазчыңар ушул байкени чакыргачы, ушул байкени жазгылачы деп эле ар кайсы жумада ар кайсы подкасттын комментарийин окуп калчумун. Бүгүн бизде конокто Абыханов Акылбек Бакытбекович. Элдер шок ким болуп кетти. Бүгүн бизде конокто Фриман 996. Салам алейкум. Баарыңарга ассаламу алейкум. Баарыңарга биринчиден рахмат ушуну чакырып ушундай интервью алып аткандарга. Ошо кош келдиңиз биринчиден. Эме эскертип айтып кетейин. Акылбайке дейинчи оңоюраак болобу? Акылбайкеде бул подкаст интервью форматында эң биринчи жолу болуп атат. Эксклюзивдүү түрдө бул биринчисин айтып кетейин. Экинчисинен сиз өзүңүз эле мындай эч жакта пайдап сүйлөгөн эми видеолоруңуз жок да? Кадимкидей сүйлөшкөн, ток ырдагансыз, ток ырларыңыз ошондуктан элдерге аябай кызыктуу. Ошол ырлардын артында эмне бар? Өзү кайсыл адам ушул ырларды жазат, анан каяктан алып жазылат дегенчи. Эми өзүңүздүн мындай рэпер катары эмес, адам катары тааныштырып кетсеңиз, кантип тааныштырып кетмексиз? Мен Абыханов Акылбек Бакытбекович. Балык шаарынын тургуну. Ошол орто мектепти бүтүргөм. 9-дө эле шаарга келип повармын деп өзүмдү ашпозчумун деп тааныштырсам болот го деп жаңылышпайм. Ашпозчу? Мен өзүм негизи ашпозчумун да. Москвада иштегем, Көлдө, Бишкекте тоже кулинарияны өзүм азыр деле жакшы көрөм. Анан көрсө кулинарияны эмнеге жакшы көрөт экенмин? Көрсө кулинария бул да творчество экен да өзүчү. Башынан эле мага өзүмө жакты ушу бир нерселерди мындай жаратып десем туура болобу? Бир нерсе эметип, кошуп, мындай кооздоп десем болот да. Анан ошондо мындай рэпер болбосо мындай ашпозчу болмокмун го деп ойлойм. Чынындачы. Бирок абдан кызыктуу. Кантип ашпозчу рэпер болуп калды? Элдерде уже ашпозчу деген деле ойлор пайда болду да. Бизде эле ушу эл катары эле мындай барчылыкты да көргөнбүз, жокчулукту да көргөнбүз десем жаңылышпайм. Ушу негизи жашоомдун бала чагымды көбүнчө пайызын көчөдөн өткөргөм да. Эми ушу кичинекейде ушундай көп ойнойт элек. Көп аралашып шамал болуп, балчын билесиңер да. Аркыраган шамал урат. Шамалдарын чүк ойносоң шамал учуруп кетет деген ондайдачы. Кайра алып келип мындай шамал мындай уратса кичине мындайраак карашат атып дегендейчи. Жаштык кезде болгон окуялар ушу түзөт да ушунун баарынчы. Ошо стилди каяктан ушул музыка менен кызыгып, балчыда каяктан музыка пайда болуп калды? Эми негизи чын-чынына келгенде менин мамам, папам, атам менен апам экөөнүн тең музыкальный образованиясы бар. Кадимки музыкант. Кантип музыканттар экөө тең да, экөө тең училищени бүтүшкөн музыкальный. Анан ушу кичинекей кезинде эле кызыгым бар болчу негизи. Кичинекей даже азыр эстеп көрсөм, эс тарта элек кезде эле мындай ырларды угуп анан ручка бара калып, билген тамгалар менен мындай ыр жазып көрөйүн деп мындай аракет кылчумун да. Анан жылдар өтүп музыканы орто жолдон таштап салдым бир аз. Таштап кичине башка укка
бурулуп кеттик. Бурулуп жүрдүк. Анан кайра музыкага келешип ушу дос балам бир гитара алып келди бир жолу. Ушу 8-класс болуш керек калп айтпасам. Анан дос балам гитара алып келип анан гитарасын чертип аябай жакты да гитара черткенинен. Күнүгө барам үйдөн баштап досум үйүнө. Досум үй экөөбүздүн эме чакырым аралык бир 3-4 чакырым да. Шамал карбай күнүгө барып гитарасын ойноп көрөм. Китайский гитара болчу. Камап турсаң ооларың ооруп кетет, булар оорубайт дегендейчи. Анан күнүгө барат. Ошо 3 айдын ичинде дос балам бир 2 ырды үйрөнсө мен уже калп айтпасам ушу 3 айдын ичинде мен уже чертип ырдап короче. Уже концерт берип аткансың. Андай бир 30 адамды тизип алып ырдап калганбыз. Ошондон башталды кызыктар. Анан дальше жүрдүк. Анан кайра таштадык музыканы. Таштап ашпоз болом деп, повар болом деп. Бул уже чоңойгон чагыңыз окшойт. Уже чоңоюп, уже эс тартып, уже мындай переходной возраст деп коет го. Анан бияка келип, анан бияктан кайра гитара таап тур, байкем гитарасы бар экен. Мен ырдап жүрдүк. Анан кийин Москвага бардык. Москвадан так эле таштап салдым музыканы. Сиз могул жактарын кичине уточнить этип кетиш керек. Москвага кандай барып калдыңыз? Ал жак Москвага негизи да баштан эле мен ата-энем негизи мындай. Эми билбейм, үйдүн улуусу болгон үчүнбү, биринчи баласы болгон үчүнбү, вообще кой бергиси келишчү эмес, бир мындай чет өлкөгө мындай переживать этөрчү да. Кайсы эмне иштеш үчүн бардыңыз беле? Чынында мындай азыр ойлоп көрсөм мен иштеш үчүн эле барып турдум да, якачы мындай. Мага кызык болгон окшойт да, мындай элечи, эми элгө кандай болду экен депчи. Анан ошо негизи музыканын башталышы Москвадан башталды окшойт, чынын айтканда. Окуялардын баары ушу балчыдан связаны, ушу мындай пережитки прошлого деп коет го. Ошондой болсо, ошондой болду десем жаңылышпайм. Анан Москвада жүрдүм. 3 жыл жүрдүм башагы, бир кетип 3 жыл келбей жүрдүм. Кандай экен ал Москва? Эми жакшы жерлери бар, жаман жерлери да бар да. Сиз кайсы жакын көбүрөөк көрүп калдыңыз? Мен ушу 3 жыл жүрсөм бир 2 жыл 7 ай ошо кемел болду окшойт. Жаман жактарыбы? Эми жаман деп айта албайм эми. Кыйын жактары. Кыйын жактары да мындай ооручулар. Эми ошо ооручулардын себебинен ушундай болуп жаралып келатат деп ойлойм эми. Ордуктар бизди мындай курчутат. Эми азыр болсо биздин Орусиядан көргөн күйөрмандар бар болуш керек, алар сиздин айтканыңызды угуп туруп, бул мен жөнүндө айтып атпайбы деп отурат болуш керек. Сизге салам. Мекен сагынгандарга. Казанга чыгаардын алдында. Казанга эмне болуп кетип калдым деп атпайсызбы, баштан айтып берейин. Көлгө барам 3 ай. Анан папаша музыкант деп атпаймбы? Анан папамдын 2-3 аппаратурасын алам. Мага бериле, мен жайында көлгө барып музыкант болуп кабакта иштейин дедим. Анан папам менен сүйлөшүп, негедир ушу ата-эне мага кичинекей кезимде мындай эркин коюшканда мындай тигинпе депчи, постоянно ушу оюмду кылат элем да, любой жерденчи. Мындай ойлогон эмемди кылып, свободно да, кородо жүрсөм деле мындай эч ким сурабайт болчу да, неме атасың депчи, калаганды кылып чукуп, арка эрке берип, жаңы алып келген магнитофон болсо чечип туруп кайра тага албай калып дегенчи. Анан ушинтип көлгө барып калдык иштегени. Анан көлдө музыкант болуп иштеп жүрсөм, ушу повар бир тоже балычылык байке менен таанышып, анан айтып калды, жүр кеттик, Казанга барабыз дейт. Жөн эле. Йок, эмнеге десем, Казандан барып акчаны көрүп келебиз деди. Анан жаш балам да, мен ошондо калп айтпасам 20га чыга элек болчумун бир. Ох жеңил акча деди. Анан эмне кылган барсам десем, официант болуп иштейсиң дейт. Точно официант десем, точно тияктан бүт дая, самолет, билет кеттик, барабыз, иштейбиз, келебиз. Сен мен болчу болосуң дейт. Анан көп ойлонбой эле давай кеттик деп барып үйгө барып айттым. Үйгө барсам мамам да переживать этип бираз, барбай эле коем, зачем аяктан тапкан акчаны бияктан эле табасың. Болбой өзүм кетип калдым. Анан барып анан барат орто жолдон тиги братандын дагы Руслан деген байкелер ушу жеңеше бармак биз менен чогучу. Анын экөө ортосунан тоже бираз түшүнбөстөр болуп кетти, барбайм деп койду жеңешечи. Анан күтүп самолетубуз кетип калды. Анан кайра барып туруп тиги самолеттин билети кетип калып, кайра билетти өткөрсөк бир аз эле жарым акчасы ушундай берип койду бизгечи. Анан автобус менен кечке тура берип калды да. Автобус. Тиги бизди чыгарып аткан ушу жумуш берип турчу байкелер бизге ушу эме берген болду. Тарелка идиш аяктарчы. Бир калп айтпасам бир 8-9 коробка мындай посуда да. Анан элестет, Казанга жеткичекти границада токтойбуз. Элдер 2 сумкасын көтөрүп эле кетип калат биз. Фур деп элечи. Биз 1 сумканы көтөрүп алып бүт коробканы коебуз, өзүбүздүн сумкабыз менен гитарам 3 сумка да. Дегенде болсо кайра тиги границага чыкабыз, кайра мен көтөрүп ушинтип отуруп Казанга жеткенбиз да. Канча күн жолдо жүрдүң? 4 күн жол жүрдүк. Мен мурун ушу
түштүк тараптагы группалаштарым айтып коет ушундай 8 саат 9 саат 10 саат жол жүрөсүз. Мен 10 саат деп ушуну таң калчумун. Себеби мен балыкчы биякта эле 2 саат келдиң 2 саат кеттиң. Ана 4 күн ошокто жол жүргөндөн кийин түшүндүм да ушуларды ошо 4 күн автобуста жүргөндөн уже тигил мындай эле болуп калды ошочу. Ошко мындай эме барып келгендей эле досуң. Мындай эле да, как будто балыкчы барып келгендей эле десем болот да. Анан сиз ушинтип атып жеттиңиз Казанга анан. Анан Казанга жеттик. Казандан анан барсам деген эме экенде көрсө бир Тура деген базар бар экен. Мындай кыргыздар да иштейт экен ошоттон, татарлар иштейт экен. Анан көрсө официант десем мен кичине ожидание реальность болуп калды да. Көрсө жана эмелер го, сумкаларды көтөрүп алып, тамактарды салып, горячий пирожки деген жумуш. Ошондой сумкаларды ошондой жумуш экен да. Анан рыноктогу эме, рыноктогучу көтөрүп, так барасың, карызга жазып коет. Кечине кайра акчаңды чогултуп кетесиң. Анан уже артка жол жок болуп калды. Келерин келип алдым, тиги кантип бетимде эле барбайт да, кайра артка кетем депчи. Анан ошентип калып калдык. Калып калгандан аяктан 3 ай иштедим. Анан 3 ай иштегенден шефке айттым, мен биякта иштебейм, мен Бишкекке кеттим. Аркы берки болуп, анан ортодон айткандан кийин бир аз убакыттан кийин эле кафеде жабылып калды, бәлки жумушу жүрбөй калды окшойт. Анан эч кимди тааныбайм, эч кимди билбейм. Анан Эду деген тайкен бар эле, ушу мамам карындаш болуп калат. Ошого чалдым дагы телефонмен чалдым. Каяктасың десем, Москвадамын. Москвага каянда десем, под Москва дедим. Давай мен сага барам. Деп эле мен чоң эле байкешлер Кыргызстанды көздөй кетти. Мен болсо ошо под Москвадан көздөй кеттим. Сиздики эме турбайбы мындай? Возможность болсо эле макул кеттик. Эми анда да жаш болуп кичине ветреный, мындай кетип эле по течению жакшы болуп. А ошентип Москвага дагы маршрутка менен эмби же ал жак самолет? Жок, аяка уже анда уже поднялся болгонбуз да. Бираз уже иштегенбиз. Аяктан иштегенбиз. Бас эң кызыгын карабайсыңбы, ошондо жумушка мында күнүгө таң саат 4-тө турабыз. Мына кабагыңды бүркөгө мындай жашоого арасың да. Таң саат 4-тө турабыз. 2 километр жөө. Москванын сугун билесиң. Там кар мар. Жөө. Эмен көздөй барабыз тиги. Базарды көздөй 2 километр жөө басып барабыз. Кечки саат 4-кө чейин иштейбиз. 4-тө чыгам. Анан үйгө барып анда банка 3-литровый банк бар эле. Ошону даярдап коем. Күнүгө түшкөн мелочтарымда 10 сомдук рубльдар бар. Чык чогултырым. Ошо чогултырып ошо банка кетерди аябай эме болду да, прям толуп каптыр. Барып сындырсам ичинен канча бир 6000 7000 рубль чыкты эле. Эми кызыктуу моменттерден деген. Анан ошо акчамды чогултуп ошо Москвага келдим. Келсем анан мындай комната бир 10 адам. Нон жарымы го дейм. Жок, жарымы го дейм. Онун 4-өсү кыргыз, калганы жарым өзбек, жарым тажиктер да. Күнүгө зелень упаковка, безуходной иштейсиң деп койм. Тактан эме такты кичине баркын билбей келип турдум да. Келсем уже тиги жумушка салыштырмалуу, тиги жумуш андан да жакшыраак болуп калды да. Эми артка жол жак. Кайра ошакта. Тил билсең, дил билесиң деп коет го. Тактан ар кандай өзбек туугандарыбыз, тажиктер, алар менен сүйлөшөт, сөздөрүн эметип, сүйлөшөт тоже мындай жаңы нерсени билесиң дегендей. Ошондо мен оюмча сиздин жана орусча ырлар жазып каласыз го, ошол жактан чыккан окшойт да, ошол. Орусчада жүрүп калганыңыз. Ушу Россиядан бир аз тилди өздөштүрдүм чынында. Себеби мен деле кыргыз номер 2 Жомарт Бөкөнбаев атындагы кыргыз орто мектебинде эле окугам. Анан бизде мындайча айтканда орус тилди кыргызча өтчү деген ушундай эле болчу да. Анан ушу Москвада жүрүп көп сүйлөшүп жүрүп эметтим да, мындай өздөштүрүп алдым да. Достор, көбүнчө биздин тартууларыбыз 5-6 саатка чейин созулуп тартылат. Анан эрте токтотууга аргасыз болобуз. Ал эми бардык тартылган материалдардын 40% гана YouTubeга жүктөлөт. Мунун баары сиздерге узун мазмунду жүктөбөш үчүн. Бирок ошондой болсо да, накта көрүүчүлөрүбүз үчүн биздин подкасттарыбыз эч качан жетишсиз. Ошондуктан биз Boosty соц тармагында баракча ачып, каалагандарга эксклюзивдүү контентти берүүнү чечтик. Долбоорду өнүктүрүү максатында жана умрага саякат үчүн ар кандай деңгээлдеги акча топтомолорду түздүк. Boosty бул авторлорго чыгармачылыгынан акча табууга жардам берген кызмат. Бул кызматта жазуучулар башка эч жерде кездешпеген кызыктуу, уникалдуу материалдарды көрө алышат жана ошол эле учурда ар кандай деңгээлдеги айлык жазуулууну сатып алуу же бир жолку кайрымдуулук аркылуу сүйүктүү авторлорун колдой алышат.
кызмат ютуберлерге, подкастерлерге, башка платформадагы блогерлерге, фотографтарга өтө ылайыктуу. Күн сайын авторлор үчүн төлөмдөр тейлөө комиссиясы болгону 10%. Эгер сиз да мазмун жаратуучусу болсоңуз, анда сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу Boosty бизге катталып, чыгармачылыгыңыздан акча таба баштаңыз. Ал эми биздин кийинки конокторубузду алдын ала билип, бизди колдоо үчүн же мурунку эпизоддорго YouTubeга кирбей калган бөлүктөрдү көрүү үчүн ушул эле шилтемени басыңыз. Бири бизге пайдабыз тийсин. Көрүшкөнчө. Сиз анан тиемен эгер ушул окуяны улантып берсек, сиз ал жакта иштегенден кийин дагы 3 жыл өтпөйсүбү? 3 жылда эмне кылып жүрдүңүз? Эми өтө кызыктуу нерселер бар да эмес, чынындачы. Эми мындай кээде туруп, ойлонуп, мындай карасаң калсаң мындай акылга сыйбаган нерселер болот да, мындай чынын айтсамчы. Бир учур болгон мындай эми акчалар мен дайыма ушундай эсептеп койчу элем да, так, могу кетет. Могу чечилого. Финансовый грамотный болгон турбайсызбы ошол кезде? Ошондой, ошол моменттерде аябай финансовый грамотный болуп, мындай ар кандай китептерди окуп, бизнес китептерди, психологический, богатый папа, бедный папа. Там Брайан Трейси, там Роберт Кийосакиники да жана богатый. Ушундай китептерди окуп, анан бизнесмен болуп кеткем да, костюм кийлеп мындай. Эме салды, короче. Апартмент алды, ноутбук көтөрүлөчү. Кофейняга отуруп алып, ноутбукта чогулуп, там лямсыда. Лямсыда деп. Анан окууну туура чечтим да ошол моменттерде. Анан кандай кызык кеч чечипсиз да окуганды. Ал жака барып түшүнгөндөн кийин мындай айтканда. Жок, мен негизи мурун эле кызыгым бар болчу, негизи окугачы, бирок мындай мектептен негедир ушу такыр эмем башка нерсе кызып кетти. Мындай такыр эмем жок эле да, мындай окуп албайм деген сыяктуу ушундай. Просто мен бул көйгөй аябай көп го. Мындай жаш кезиңде сен мындай берилип кетип, ойноп, нары бери жүрүп туруп, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ойлонуп баштайсың, эме болуш керек, өнүгүш керек да деп. Жок, ал моментте эме болуп кетти, мындайча айтканда. Нурлан Байдулла деген эме бар. Казактардын ушундай тендерлер үйрөтөт государственные закупки. То есть ушу азыр государствода тендерлерди берет. Тендерлерди тандайсың. Тандап туран өзүңдүн услугаларыңды жазып, ошолорду эсептеп, Кытайдан там товар кандай келет, ошону окуу чыгып калды. Анан ошо окууга барам деп, анан бир күнү мындай эле биринчи сеанстарымдай акысызга бесплатно. Биринчи күнү барсам аябай мындай духтан берип койчу да, мен барып окуп. Анан топтогу чалдым. Чалдым, досума чалдым, давай мага, короче, монча акча салбый. 70 000 сом мен окуйн деп атам 3 ай. 70 000 сом. 3 айдан кийин мен миллионер болуп кеткенден ага. Ишенирем. Ишен, точно миллионер болуп келеби? А мен оюмда деген акчаны бир 2 айда жаап коймокмун да. Анан мен акчаны салгандан кийин анан башталды да мына концерт. Окуга 1 бардым, 2 бардым, 3-чү баргандан түшүндүм да, это видео турбайт. Видео турбайт. Анан ошондон кийин башталды да. Күндүн күнгө подработка, тияка барам, бияка барам. Ошо акчаны жабыш үчүн. Жабыш үчүн. Анан бир аз токтоп койгон 10 000 сом акчам бар болчу. Анан өтө бир жакшы дос балам бар, тоже классташым Данияр деген. Анан ошого салам акчаны. Ошол чалат мага жумушта иштеп атсам. Доске мага акча керек болуп атат, 10 000 сом салып кечинде берем. Давай. Бул акыркы 10 000 сом. Акыркы 10 000 рубль да. Бирок досум деп туруп. Мен деп бердим. Башында 2 000 сураган, 2 000 бердим. Андан 3 000 сурады, андан 3 000 бердим. Андан дагы 2 000 сурады, 2 000 бердим. Анан акыркы чагында уже акыркы 3 000 да. Мен шекиш баштадым. Эмнеге мындай болуп атат десем, доске мен кечинде эжешиман алып берем, вообще не переживай деп койду. Давай, короче. Которуп койдум. Анан кечинде ошо Белорусскийде метро бар. Ошол жака келсең дейт. Анан акырын ошол жака барсам, отурат алыстан кабагы уже заранее эле түшүндүм да, ошо эмне болгонун ситуацияны. Эмне болду десем, акчам унуттуруп салдым деп. Басанда кеттик. Деп үйдүбүздөй бардык. Баранан ошондо башталды да оор моменттерчи. Бир четинде ойлоп көрсөң, ошо оор моменттер болгондо шүгүр да. Мен ошол оор моменттерди учурундачы кандай сезимдер болду эле ичиңизде? Эмне ошо башыңызда кайсыл ойлор биринчи учур келген? Эми ошол моменттен чынын айтсам мындай бир четинен таарыныч, өзүмдү өзүм жемелөө, өзүмдү жактырбай, өзүмдү жек көргөн наразычылык, вроде чоң эле баламын. Кыргызстанда тетин күтүп атышат, тетиндей надежда аркы ишенишет деп атсам, мен биякта жүрөм. Же ишиң окшошпойт, же акчаңды так кетирбеген. Анан эртеси 2 000 сомго эме алып койгом. Проездной деп коет. Тройка да, 1 айга.
Ошол менен өтүп кетип ошону жоголуп кетет кайра. Ошол күн менен тиги акчаны уктургандан кийин 1-2 күн ошол жоголуп кетет. Анан мен сак элестет 1 айлык акчаң жок. Жол деген акчаң жок, жол кирең жок. И 2-3 күндөн кийин квартирадан чык болот да, понимаешь? Анан ошондо квартирадан кууп чыктыбы? Жок, кууп чыккан эмес. Бир нерсе ойлоп таптыңыз. Бир нерсе ошо Эсиңизде жок. Эсимде жок, бирок ошо бир нерседен бир нерсе болуп кетип көрөчү. Иш эметип кеткен да. Бирок ошондон кийин ушу Кыргызстанга келгичекти только эме да, мындай Строго, четко. Мындай жагымсыз эмелер десем болот да, мындай учурлар да. Жалаңчы. Же тагына жетпейт, же биягына жетпейт, же тигинден карысың, же мындан карысың, же Кыргызстанга кете албайсың, же элдер ишенбейт деген сачыр жайым түшүнүктүү дем тетине учурга түшүп калгандай. Анан ошентип отуруп 1 айда жаба турчу иштерим бар, ошо 4 айга созулду да. Ошо жанагы алган карызымды жабыш үчүн окуудан деле мындай чын айтсам вообще толуп чыккан жок. Анан Миллионер болгон жоксуз. Миллионер болгон жокмун. Анан ошентип жүрүп, анан бир күнү бир ушу тааныш кыз бар эле, Айма деген. Ошого келип анан отуруп жолугуп алып, Москвага келдик, көптөн бери жолугуп биз ал жака жолуп, анан ошого жолугардан мурун 1-2 күн мурун бир ыр жазган элем да. Анан ошондо ырдап берейин деп атып, анан ырдап берсем, жаңыр жаздым, угуп көрсөм десем, ана деп. Эме уточняющий момент, ошол моменттерде барып жөн эле ырдыңызды продолжать этип аткансыз, мындай жазып. Ошол моменттерден акырдан ыр жазып баштагам да, мындай кичинеден бирден сап эметип, метродон келатип. Мындай өзүңүздүн барго, мен сизди түшүнүп атам, мындай бир сезим болот, сезимди сразу жазып. Ошо мен негизи мен оюмда деген мындай жанагындай. Ошол моментте жана Тимати деген скриптонит рэперлер катуу чыгып аткан. Тимати деп коюш скриптонит. Анан мен оюмда ошону мындай бир өлө описывать этип бермекмин да негизичи. Анан ошо жазган ырымды апарып турган тиги кыз менен жолуктук, анан кел ырдап берейин деп гитара менен ырдап берсем, карап туруп. Такси деп атпайбы. Жаман атат дейди дейсиң ошолдочу. Сиз ошолор ыр азыр барбы? Жок, алардын ырдаганынан уялам дейчи. Бирок такси менен бирок жүрөккө катты деген болуш керек. Негизи аябай эле мындай Элестесиз, сизде бул жак не получается, акча не получается, анан ырыңызды да бир мындай ожиданием ырдап келдиңиз да, мен поймут да, анан алдындагы таксиде десе. Андагы мындай көзүнөн билесиң да, мындай искренний эме эмес да, вау дегендей эмес да, мындай нормально так деген сыяктуучу мындай. Бирок ошол түрткөрдү го деп ойлойм да. Андан кийин дагы жазып баштадык. Ошондон кийин сиз көбүрөөк жазып баштадыңыз. Күнүгө жазып баштадым. Кудайдын куттугүнү. Негедир иштерим окшошпосо да, ушу мен ишенчимин бир күнү нормально болуп кетет. Эртеби кеч мун бар жөн эмес деген сыяктуучу мындай. Ушу дос балдар менен чогуу жашачу элекин. Элдер деген досум бар, группалашым. Ушу лицейден башталгандан бери ушу экөөбүз чогуу жүрөбүз. Анан күнүгө таң аткыча отуруп ыр жазам. Анан эртең менен карасам эле ойгонорум эле деп мен көзүн ачкан, бербесең жаңы ыр жазам деп келип телефонду ачам. Угуп көрсөң да ырдайм. Күнүгө башында кызыгып угуп аткан, окшоттур деп. Бара бир болуп калды да. Чарчап калды. Чарчап калды. Эртең менен ойгонуп, жаңы ыр жазам десем, кет жана аркы берке. Угуп көрсөң деп жанына кирем. Жоголчу аркы берке деп арга сөздөр айтат. Короче, угуп көрсөң деп көп уктап уйку көрүп нормально экен деп 3-4 саат нормально. Всё, кайра кетем. Нормально. Ушундай болуп калды. Анан бара ошо аябай жагып кетти иш. Уже музыканы ыр жазаларымды түшүнгөндө, омон чыгараларымды түшүнгөндө, уже менде мындайча айтканда мурунку бизнес, там финансовая грамотность, анан там аркы берки дегендер уже баары момундай 360 градус айланып калды да. Уже мындай. Уже музыка мурун кандай ойлочу элем, мурун кийин акча таап бизнесмен болуп, уже состоятельный адам болгондо бир ыр чыгарып көрөйүн дегем, еще мындай досторум эле угузганга кандай болуптур дегенчи. Ошону түшүнүп алгандан кийин жазганын билгенден уже күндөн күнгө уже мындай от десем болот да. Мындай уже күчөп, мындай уже дагы жазам деп отуруп, да, күнү эргүү да. Күнүгө ыр жазып баштадым. И кадимкидей эле мындай жашоодо бир максат пайда болуп калды десем болот да, ужечи. Мындай акча табам, акча таппасам деле уже баары бир да, музыканы кылып атам депчи. Жакшы көргөн ишим бар да. Анан асыгандай ошонун аркасынан жүрүп анан эң кызыктуусун карабайсыңбы? Москвада жүрдүм, баш аяк 3 жылдай жүрдүм.
3 жыл мурун кайсыл кийиммен кетсем 3 жылдан кийин кайра ошол эле кийиммен келдим да, мындайча айткандачы. Анан мен келгенден кийин 2 күндөн кийин карантин, тарс карантин жаап калды. Ковид башталып кетти, коронавирус башталып кетти. Анан ошо менен башталды. Бишкекке келдим, коронавирус учуру бүткөндөн анан такси айтып баштадым. Жаттан бир арендага машина алып, тапкан акчамды кайра творчествого салып коем. Та бир 5000 табам, 5000 алсам барып музыка жасап турам. Эми ушундай деп кээде мындай новичок рэперлерди табам. Новичоктор битмейкерлер жана музыка жазгандарды. Арзан жаңы жазган биттер жагып калса алып коем. Анан барып туруп жаздырып коем. Ушинтип бирин чаптап туруп анан ушул деңгээлге жеттик десем болот буюрса. Давайте бул жерден эме жаңы теманы баштайлы. Сиздин биринчи мындай популярдуу болгон ырыңыз кайсы болду? Биринчи Взлетай болду. Ошо Взлетаю кантип жазылды, анан ошол биринчи тепкенде кантип тепти, кантип пайда болду ошол ыр? Мындай ушул окуянын эме бул жаңы глава болду да жашоомузда. Ошонун башталышы кандай болду? Эми башталышы деген 100 ыр жаздым. Баш аягы 100га жеткидей Москвадан келгенде ушу телефондо бир 100дөн ашык ыр бар эле. Взлетай ошолордун ичинде бар беле? Взлетай ошолордун ичинде, жок, Взлетай алардын ичинде жок болчу. Ошо 100 ырдын азыркы бирөөсү бар, мындай популярдуу болуп кеткендерден? Жок, бирөө да жок. Баардыгына смарка ошондо. Баардыгы келди. Келип анан бияктан ушу балыча келип карантин башталды. Карантинде эмне кыласың? Үйдө эле жазасың, ток ыр жазмайды. Ошо Взлетай айтып атам. Карантин ушундай жазган бир 15 топтодум. 15 ырдын арасында ошо Взлетай аябай жакчу эле. Мурун жалаң орусча жазчумун. Негедир ошо орусча мага оңоюраак келчү эле да. Анан кыргызча жаза аларымды билчүмүн, бирок мындай кыргызчага мындай кичине сүйүм мындай азыраак болчу да, чем орусча караганда. Анан орусча жазып туруп анан ушу бердим. Берсем эле анан ушу башына курултайга ордадык. Курултайга ордасам мындай көп деле элдерге кирген жок. Курултайга барганда аябай сүйүнүп, "Эй, курултай алдырды" деп ушундай балдарга мактанып. Мен курултайды ырдадым. Курултайды ырдайм деп. Чөө деп. Эми тамам. Анан Взлетайын чыгарып анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ушу грузинский канал бар, Golden Tbilisi деген. Анан ошоктон чогуу иштешкен ошо ырларын дистрибуциялган ошо байкелерге айттым, ошо жака жөнөтүп койгулачы деп. Жөнөткөн эле 1 күн, 2 күн, 3 күн болгон эле просмотрлар кетти. Просмотрлар кете баштады. Күнүгө карайм, күнүнө 15 жолу карайм. Кетти. Анан бир ушундай эмени байкап калдым. Элдер тааныбайт десең. Атайын чыгып машиналардан ырым басып коем. Тамаша. Эме музыканы койбой эле алсам деп. Анан бирок чын эле мындай бар го, ой, сен биринчи популярдуу болуп кеткен продуктуң ойлойсуң да, сен сразу таанып баштайт депчи. Менде да ошондой окшош болгондо биринчи подкастым, Нурлан Матуев байкенин подкастын аябай көп көрүп алгандан мен ойлоп баштадым да, азыр эшикке чыкканда мен баары тааныш керек деп туруп чогуп карасам, эч ким тааныбайт, эч ким карабайт да сени. Бир заведениеге киресиң, мындай тааныбайт деп карап калсаң, эч ким тааныбайт анан. Дейсиң. Эч ким тааныбайт менде. Зачем он тогда делает деп. Анткени ойлойсуң да, ушул кылып аткан эмгегиңиз бул популярдуу болуш үчүн кыласың го дайымачы. Мындай башындачы. Албетте. Анан популярдуу болуп биринчи нерсең когда у тебя получилось, и бирок мындай фидбек сразу келбейт да сагачы. Сен сразу мындай ошол ойлор жаман болуп, жаман ойлонуп баштайсың го. Ошондой болду эле сизде? Албетте, ыр чыккандан кийин тоже эми күтөсүң да бир нерсеничи. Мурун кандай эле, например, мурун деле эмес, негизи көбүнчө мен байкагым, ойлорум боюнча мындай болчу да, там СНГдан ырың чыгып кетсе болду, сен Кыргызстан автоматически тааныйт деп. Авторитетсиң уже. Бирок мен эч ким тааныган жок да. Анан бир чети бул никнеймден бе деп коем, там Фейман 996 болуп анан кыргызча жазганга туура көрдүм. Анан албетте дендерди уксаңар керек. Ооба. Албетте. Албетте ошо такси айтып жүргөндө жаздым да, анан ушу Москвада болгон жашоомду, Кыргызстанда болгон жашоомду, ушу орчулук учурлардын баарын байланыштырып, кыргызча, орусча кылып ушундай ыр чыгарып албеттен чыгардым да. Анан албеттен чыгаргандан кийин ушундай жагып калды мага кыргызча ыр жазганчы. Маанисине дагы анан өзүм да маанисин алып, кыргыз тилде өзү ыр башкача угулуп, башкача болуп мындай тоже новое дыхание да, мындай сеткан жаңы дем. Анан угуп тоже, оказывается болот турбайбы. Анан ошондон кийин сүйүү өтө күчөй баштады да. Өзү кыргыз тилге. Кыргыз тилге.
Анан исикурский вайпты чыгардым. Там кыргызча менен бир аз аралаштырып. Анан дальше кетти да ужечи. Орусча, кыргызча. Анан акыркы учурларда уже кыргыз тилге ушундай сүйүүм күчөп кетти меники. Жалаң кыргызча жазып баштадым. Только кыргызча. И айтмакчы мындай зарубежныйларды укканда деле биз мындай маанисин түшүнбөй эле уга беребиз го. Бирок мындай музыка жагымдуу болсо мындай музыканын тили жок деп коет го. Анан ошол ойгоду түшүндүм дагы. Эми кыргызча болсо дагы зато эгер элдерге жакса бул да хоть мировой уровеньге эле чыгып кетиши мүмкүн деген ойдо эле кыргызча эле кыла берели. Мен эмнени байкадым, ошол Жакс Байкеники сиздин ырларыңызды аябай чет мамлекетте түшүнбөсө да угат экен да. Мындай просто качайт мен байландымды көп угуп калам. Орусияда угуп жүргөндөр орустар такыр түшүнбөйт эмне жөндөр деп атат. Бирок байландым мен өзүңө деп кашадыла базар жок деп кетип барып өткөндө. Бул ошол эле жакшы анткени өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Музыканын тили жок депчи. Анан мындай сурагым келип атат. Популярдуулугуңуз биринчи жолу каяктан сезип баштадыңыз? Кайсы ырдан кийин мындай прям сезим пайда болду да, вот всё, мен популярдуу болдум окшойт деген ой кайсы ырдан кийин келди? Доскени чыкканда биринчи тоже элдер таанып уже берик күчөрүмдү угуп калышты, эметип калды. Анан доска деген карагатты чыгаргандан кийин ушунда мына точно уже тиктокко көрсөм биягы деле карагат элдер тамаша эметип калды. Амин деп мындай. Эми сүйүнөсүнө действительно мындай башкалар да ырдап, сен ырыңды эметип мындай баракчаларына бөлүшүм. Ошондо бир аз сезилди да. Мама, твой сын уже звезда. Мен болуп кеттим да. Я же говорил, получится. Бирок кабыл күндө деле вот Сикурский вайп чыккан күндө деле Взлетаю деле уже 8 миллион ушундай 7 миллион просмотр алып, Сикурский вайп уже 4-5 миллион карагат алып, доски алган күндө деле уже мындай кыйрап деле мындай акча тапкан жокмун да, мындайча айткандачы. Улам карап коем, ырларым кетип атат. Тигиндей жалаң стримингтерден келет да акча, там музыкалдык площадка Яндекс. Бирок ал жактан келген жокпу ушунча ырлар? Жок, келет, бирок эми башында по-любому мындай элдер деле түшүнө албайт да окшойт, балкимчи мындай до конца делечи. Анткени себеби мындай карасам ырларымды байкап көрсөм, бул ыр совсем башкача, тиги совсем башкача, там изискискап андыр карагат совсем башкача болуп анан. Бирок ошонткен күндө дагы мындай будто бу жетпей аткан сыяктуу да, мындайчы. Дагы керек. Мен ошол ырларыңызды чыгып баштатканда сиз дагы деле таксовать этип жүрдүңүзбү? Ооба. Элестетип көрсө, ушул канча ыр бар, 8 миллион көрүү, угуу, дагы канча бар, бирок таксовать этип жүрөсүз да. Таксовать этип жүрөм, кызым карабайсың, таксовать этип жүрүп анан бир бала отурду анан. Байке эмес, ушундай ыр коюп берем дейт. Эмне мен ырым коюп берейин, менин ырларым бар десем, жок байке сен жөн эле коясың, мону уксаң жаңы чыккан болот дептир. Чыккан дедиң, Сикурский коюп атат, мен чыккан жокмун деп. Жакшы да экен өзүм акырын сен ооба бул вообще бул деген байке мен да өлдүкмүн карачы. Бул братан пушка экен. Ал менин ырым да айттым да. Койгусча калып эле деди. Эркек айтып атам менин ырым десем. Койгуч канат, мына деп телефонду алып чыгып туруп Инстаграмда көрсөтүп, мына көрүң менин ырым десем. Оозун ачып атса. Байке. Анан ушундай учурлар көп болду да. Анан кийин деле комментарийлерге киргенде кээде мындай маанайым жакшы болуп, аркы эрке болуп калганда мындай керки балалар ырдап берип койчумун. Тарс кетти. Кандай экен ырдасың, анан жаңы жазган ырларым бар да. Мен өзүмө кызыктым мындай эми ал жерден деле мындай биринчиден ой кандай болот? Биринчиден мындай өзүмө болгон мындай барьерди мындай ой албай максимально көчөдө кандай болсом ошондой эле болоюн деген өзүмдөй ой албай эле айтып, анан кел ырдап берип коюнчу деп анан бир ырды ырдап берсем нормально. Мындай болгондо накта. Как она есть деп. Бар жакта. Мен ойлойм ушул барьердикти көп адамдар жылдыздуу адамдардачы көбүнчө жылдыз болгондо өзүнө барьер коюп баштайт да. Мен жылдызмын депчи. Ошол адам көп сезем, мен жылдызмын деп барьер коет. Анан ушул барьер элдерге жаман эмес, өзүнө эле жаман болуп баштайт. Кийин жалгыздык, түшүнбөстүк, высокомерие, жылдыздуу оору болуп көп пайдасы анан ошол жерден аябай кыйынчылыктарга кездешет да. Анан сиз бирок жакшы экенсиз. Мен оюмча бул жагы сизге жардам берди. Ошо таксовать этип жүрүп, бирок популярдуу болуп, элдер менен сүйлөшүп, жеңил. Эме деген бар го, мындай.
бак бар го мындай катуу дейт да, катуу шамал болсо карсы эле сынып кат дейт. А чөп любой жакка ийилет, бирок сынбайт дейт да, мындай ийилип тура берчи. Анысы кандай мындай чөптөй болуш керек дейт го. А мен деле мындай максимально мындай аракет кылам, чтоб мындай мындай как она есть чөп болобу бар. чөп болду элечи мындай. Конечно, ар бир нерсенин кээде болот мындай бир аз учурлар болуп калышы мүмкүн, кээде мындай маанайың жок учурда бирөөлөр кездешип калабы, анан ойлоп калышым мүмкүн, бул деген өзүнө эметкен экен депчи. Но тем не менее мен любой учурда мындай аракет кылам да, чтоб мындай максимально жөнөкөй, как обычно. Баарыбыз бирдей элебиз да, мынага ойлоп көргөндөчү да. Мен деле баарыбыз эле окшош эле бир эле жерде төрөлгөнбүз, бир эле эме жүрүм турум. Просто болуп кеткенбиз. Просто болуп кеткенбиз. Просто болуп кеткенбиз. Анан ошо мага жагат негизи мындай. Мен эме сиз менен таанышканда барганда биринчи көздөриме мен ойлогом, азыр 996 деген байке бул азыр мондай байке болуш керек, жаңы нерсе кирсе эле ассалам алейкум кандай көрүнөт. Барго ожидание элестен кен элдер чын эле башкача ойлойт экен да. Анан я пытаюсь этим бороться, бирок чын эле элдин көзүнчө ою ошондой болуп калат экен. Азыр башкача суроом келип турат, теманы улантыпчы. Кайсыл ырдан кийин сиз уже иштебегенге мүмкүнчүлүк болду? Уже акча жакшы түшүп, уже такси айтып этпей, нормально жашаганга кайсыл ырдан кийин ошол жашоого жеттиңиз? Так, карагат. Ушу байланымдан кийин го дейм. Байланымды чыгардым. Ошо байланымды чыгардым. Ошо байланымдан чыгардан мурун ошо себелеп да чыкмак. Жакс. Ошо жакс байкелер менен тоже жолугуп калдым. Салам алейкум, алейкум ассалам. Сүйлөшүп эле кетип калдык да ошойдончу. Аны эрте сүйлөшүп эле мындай негедир билбейм, чогулуп кеттик да. Ошол моменттен баштап мен калп айтпасам таксимди таштап аткан учурум болчу ошол момент. Сүйлөшкөн кызым дагы болду, таксини таштайм, сен өрчөсүң аркы берки дегенде мен эмне болгон аркы зато мен ак эмгекпен иштеп оокат кылып жүрбөйм деп. Анан бирок ошол туура болуптур да ойлоп көрсөмчү. Ошо таксини таштаган эле бир аз учур өтмөй эле жакс байкелерге жолуктум. Ал себелепти чыгардым, мен байланымды чыгардым. И тарс. Ошондон кийин нормально иштебей да калдым. Выступление там күнүгө да айтпайм, же бир айда там 2 жолу деп деле айтпайм. Бирок иштебейм да, как иштек. Музыкадан акча келет 3 ай сайын. Уже курсаңызды ушу музыкадан курсаңыз менен тойгуз эле, өзүм эметип, обеспечивать этип мындай иштебей калдым да мындай. Ошол байланымдын ырыңыз азыркы учурга чейин аябай чоң хит болуп турат да. Азыркы учурга чейин элдер угат. Ошол байландым деген ыры бул эмне жөнүндө? Мага кызыктуу болуп кетти. Бул мамиле тоже ортодо. Мындай. Эрда деле айтып атпайбы? Байландым мүнөзүңө. Мен өзүңө деп айтат көбүчөсү. Мүнөзүңө да негизи. Мүнөзүңө. Адамдын мүнөзүнө. Өзүмдү карайм көзгөдөн дегендей, өзүмдү карап мындай расценивать этип бар го мен. Мен красавчикмин. Өзүмдү карайм көзгөдөн, типа көзгөдөн өзүңдү карачы деп коюшат го. Ошол сыяктуу. Бул эми кандай десем, бул ортодо мындай бала менен кыздын экөө бири-бирин жакшы көрөт. Но ошондой болгондо да мындай ортодо келишпестиктер болот го. Келишпестиктер болот. Бул эме деп коет го негизи. Түшүнүксүздүктөр бир кандай. Түшүнүксүздүктөр, анан бул сүйүү мындай недоверие, анан сүйүү деген бул эми бул чоң деңиз деп коет го сөзөчүчү. Анан ошол моменттерди мындай описывать эткем да өзүмдүн мындай ички дүйнөмдү баат нерсени коюп туруп, мен музыкасын уксаң мындай башында мындай эле болчу да, мындай бул музыкадан эчтеке күтүлгөн эмес. Анан ырдадым, кеттим, анан сөздү жазып келатып, ушу байланымдан баштап кыргызчага ушундай эме болду, мындай скачок, мындай кадам десек болот, мындай кыргызчаны оңой жаза баштадым да. Байланым жазганда ушундай максимально ушундай живой алып келейин дегем. Келди да ошон барыш мындай жок, сен түшүнбөдүң мени деп, ортодогу мамилелер болду, эми сага такыр ишенбеймин дедиң деп тияктуу. Ортобузда боло берет, мейли, меники чын, сеники туура дейли, айтып коюшат го. Битти койгончу, бит жетишпейт бул жакта мындай угуп отурат тургандай болуп. Анан жазып отурам, анан кучакташып сейилдеп сарсанага батып кейбейлдеп балыкчада отургам да, ошондо дос болмун. Курсагымды тойгуз деймин, догуруну беркелеймин, ал улуңго сүйүм сезилбейби деп турган. Токтоп калдык. Ал улуңго сүйүм сезилбейби деп, анан эмне кылып койсом десем, дос боламон деп отурат, карапчы.
турат кулактарымды элдейт десем ушул сөзүн атпайт дегенчи отур десем отурду деп. Эми негизи көбүнчө эмелер го мындай ыр жазганда мындай көбүнчө ырчыларбы эми атынан айтпай эле коеюн, бирок эми мындай серьезный дейсиңби? көбүнчөсү мындай өзүң мындай мен мондай анан я такой Мактанмай. альфа самеци мен мондай Гуччи цепи да. мен наоборот алкым келди типа турат кулактарымды элдейп деп типа мен Простой. жертвамын да. Анан ошентип чыгып кетти. Чыгып анан ошондон кийин дагы бирден берди ошо байландымырчы. Оката дагы жазам депчи. Анан кандай азыр буюрса ошо байландым. Азыркы тапта эң көп просмотр. Баары жактан санаганда анча болуп калды? YouTube'тан дагы башка площадкалардан санаса. Эми жеке мен өзүмдүн каналымда 127 миллион просмотр бар. Баардык ырларыңызда. Өзүмдүн каналыма кирген эле. YouTube'тан 127 миллион. И башка эмелер дагы бар мындай. Там Зетаю, например, башка каналга кирген, аякта 10 миллион просмотр тоже. Жок, сиз YouTube'да эле айтып атасыз да. А музыкалдык площадкаларда ал жакта дагы бар да. Ал музыкалдык площадкалар бар, бирок алар билбейм ушу. Санап отурса эми нормально да, шүгүр болуп калат экен. Кырык жаловаться. Ошол анан азыр ушул ырды разбор кылып атыпчы, мага аябай кызык. Бирок чындап эле сиздин жазган эмеңиз, стилиңиз кызыктуу экен да, жөн эле мындай рифма, не ради рифма эмес экен. Мындай как есть айтып атпайсызбы? Сизге өзүңүзгө мындай аябай жактырган, жүрөгүңүзгө жаккан кайсылыр? Мага жаккан жүрөккө. Мындай до сих пор жүрөктү мындай ошо уксаңыз козгоп турат. Канча укпасаңыз да козгойт турган кайсылыр өзүңүздү? Ушу 5 периодун окугандардан ошо байландымды көп угам. Азыркы тапта жармашыпты аябай көп угам. Потому что мындагы өтө чоң историясы бар. Байландым сыяктуу эле. Доскени азыркыга чейин окуп турам. Карагатты тоже ошо эле. Мага могул Доскени разбор болгон. Сакалым эме асылым. Ошолорду вообще мындай. Эми башкаларга салыштырмалуу эми просмотр аз болсо дагы, эме болсо дагы мында бир частичка души. Смысл өтө күчтүү да бул ыр деген мындай. Это уникальный ыр деп айта алам да, потому что бул Jersey Club дрил деген бул жаңы стиль да. Ошо экөө аралашканда кыргызча тил менен мындай биздин колорит кошулуп мындай бир максимально необычный ыр чыккан да. Мен көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсем, Jersey Club деген бул Америкада чыккан бир жаңы жанр, жаңы стиль, рэптин. Бул рэптин дагы бир подразделение, поджанры болуп калат. Анан ошондо дрил деген да тоже ушундай подразделение. Jersey Club, дрил кошулду, үстүнө кыргыз тилин коштук. Бул же уникалдуу. Колорит да. Колорит. Анткени буга чейин эксперименттен коркот го, биздики жана эле той жана чыга эле бүгүн бизде той. Ошондой эле жүрөт. Давайте ошо асылымды разбор кылып, кызыктуу. Асылым бул эме. Бул негизи көп башына койгондо кээдикилердин жине келген да учуру болду. Өсүп кеткен сакалым деп эмнеге ошо сакал деп эми сакал жөнүндө көп эме көп ойлойт да, сакал койсо эле намаз окуп элем ушундай эме депчи. Анан негиздеги мунун так мааниси эме да. Айта албай так калам деппей. Өсүп кеткен сакалым, терезеңде сагалап, гүл сынамын асылым. Бул эме да. Ушуп кетет тоже. Эмес менен. Сүйлөшкөн кыз менен үйдөн чыгып кетет. 2-3 күндөп, 3-4 күндөп жүрөт. Анан 3-4 күндө муруттар өскөн, сакал өскөн, кичине жүздөк калган айтынан гүлүн көтөрүп, гүл сынамын асылып, терезеңде сагалап, карап, үйдө жүрбөй эле деп келем. Гүл сынган айтты. Типа сакалым өсүп кеткен, это то, что үйгө келбей жүрүп, көчөдө жүрүп, жүдөп кеттим мындай. Жүдөп кетти, сакал өсүп кетти. Анан гүл менен келет. Гүл менен келет. Терезеңде сагалап, терезе сыңгырап үйүндө деп келипти. Анан анан негедир берилип жоготтум башты, негедир берилип жоготтум башты, биз ээрчишип махабат ашып ташты. Сен деле тиишип бүрктүң качты, качты бүркпөң эмес, сен деле тиишип бүрктүң качты, болду, кокуй коркуп кеттим, качтым, жиберек жарасы ушундай да. Негизи муну ар бир маанисин эметип турсак, негизи ар бир сабагында эме бар да, мындай күчтүү эме маанилерчи. Анан мен жазгандан кийин анан Жакс байкеге да ырдап аркы көптөгөн көрүп молур мага жакты деп калды. Кел дагы мен дополнительно жазып мага кошпой эле. Давай кеттик. Отуруп анан экинчи куплетин жазды да. Кызыктуусун карабайсың да. Сырларың атпай айтмага. Көз караштарың соо эмес, ал деле мага байкалат. Мен деле сүйүнгем эмес, сен тарапка чуркап майтаман.
карайлап түнкүсүн темселеп, ойлорду ачык айта алам. Сенсиз бакыт сезилбейт. Бияктан уже Жакс Паке өзүнүн эмесин айтып атат да, уже өзүнүн окуясын. Өзүнүн окуясын экөө менен кошулганда прям билбейм, мен ушу ырлардын арасынан ушу асылымды мындай кээ бир кирди болот, бир угасың, эки угасың, үч угасың уже тажап кетесиң. А муну любой момент мындай, любой учурда койсоң да, даже мындай тил түшмөгөн адамга койсоң деле мындай түк дегенде уже кетти. Айта албай кылым дегенде. Ой. Ошо. Элдерге эмеден кызык болуш керек. Аябай кызыктуу формат турбайбы? Мындай анткени өзү сиз аткаруучусуз, жазуучусуз, ушул ырдын так маанисин сиз гана билесиз да. Анан элдер ар кимиси өзүнүн жашоосуна, өзүнүн көз ирмемине жарашыктуу кылып туруп ошол ырды өзү представлять этет да. А сиздики өзү башкача смысловойт. Ошон үчүн өтө кызыктуу экен. Мага Доске кызыктуу. Рахмат. Доске дагы бул тоже эме жашоодон эле да бар негизичи. Эме башында эле баштап го, сандар тегеренип, чекелерден тери кетип, түшүнүп да. Сандар, акчалар тегеренип атат. Тияка кетти, бияка кетти. Россиянын айтып жазып. Россиянын анча досторум бар эле жанагындай. Катран, там Кайза майзын ойноп. Анан мен өзүм деле мындай көп жакын эмесмин негизичи. Башынан эле азарткам мындай. Анан карап турам, анан кетти. Канча сом уттурдун деп келип калдым. 10.000 сом деп. Кайра келип нар жака кайра келип канча сом уттурдун? 12.000 сом уттурдум. Кайра канча уттуң? 7.000 сом утуп алдым. Деп отуруп 20.000 сом минус. Бирси күнү кайра киребиз. Кайра 20.000 сом минус. Жалко да, бирок эчтеке кыла албайсың. Адамды да куткарыш ошолдой учурда кыйын болуп калат. Меге жөн эле койчу, пожалуйста. Кетчи деп бөлүп коюшат мени керечи. Бирок бул эгер мындай айтканда бул аябай көйгөйлүү нерсе да. Көйгөйлүү да. Анткени башында ушинтип эле 20.000ден башталат, бирок аягында үй бүлөсү, эртекеси жок калган учурлар көп да. Биз кездешип атпайбы? Жашоодо эле канча адамдар. Москвадан көп адамдарды көрдүм. Бир байке айтып берип коет. Ишенесиң дейт, мен бир айда 95.000 рубль алам дейт. Ушундай учурларым болгон. 200.000 чогултуп койгом, ошо зарплатам алгам, почти 300.000 менен келдим. Кирдим. Эртең менен чөнтөктө бир 2.000 сом менен тамекимди чегип алып, жөөй там элестет 300.000 чогулткан. Канча иштеп жасасам, бир күндө шиктипчи. Анан аларды да карап, мындай. Мун бар жөн эмес дем, Кудай таала деле мындай. Ошонун баарын атайын көрсөтүп таштап эми. Эми мындай өзүң түшүнбөсөң, башка нерсе менен көрсөтүш керек экен да. Ооба, эме деп котком дейм. Сен бир план койсоң, бир жолу сүйүн. Эгер сен ойлогондой болсочу. Эгерде сен ойлогондой болсо, эки жолу сүйүн дейт. Биринчиси бул сенин калооң болчу, экинчиси бул Алланын каалоосу. Алла жакшыраак билет сага эмне жакшыраак экен дегендейчи. Анан анысы кандай? Мунун баары деле зыря эмес деп карабайсың, ушунун баары чогулуп келип тур, азыр ырга кирип атпайбы? Анан сандар тегеренип, чекелерден тер кетип, чекелерден тер кеткен. Жумуш издеп, баягы кыйналбый. Тиги 10.000 сомду уттуруп салган уже, чакырачы. Досум менен туңгу уюкка бара, там уже кет. Бир күкүмдү бөлдүк, нези. Бир эме нанды бөлдүк деп көрчү. Ушундай мааниси болот, мен бир күкүмдү тура көрдүм да. Потому что ушундай моменттер болгон да. Үйдөн эчтеке жок, акчасын тутпаган, тиги уттуруп салган, меникин дагы тиги уттуруп салган. Аны отуруптан бөлүшүп көрчү да, мондай, ничего, аркырки деп. Эми балдарды коңойраак эле го мындай эми. Жеңил бөлүшүп кетип, эми эртең чиптеп проблемасы элечи эми. Ошентип. Анан ошол окуянын баардыгы келип, анан ошо Доскен жазып атканда мага башка кирген да. Сандар тегеренип, чекелерден тери кетип, дос менен туңгу уюкка бара. Битти койгочу, дагы айтып койбойсуңарбы гана. Аны азыр деле эме деп кое берем да, тамашалап. Там кээде болуп калат го мындай ошошпогон моменттер, достордуку болгондо или өзүндүкү болгондо деле отуруп туруп. Эми болсо жаңы барактан, жашоо берди бизге сабактан депчи. Эми мындай мотивация берип калат да бетчи. Жанагындай. Бирөө эме мындай настроение жок отурса, эй Доске деп башталып уже. Настроение жоксо келип туруп, досум улыбайся, завтра будет хуже. Башталышы гана. Мен ушул көбүнчөлөр ушул артисттерди, рэперлер жөн эле ырдап жүргөн эме деп ойлойт да. Анткени мындай жөн эле ыр катары көрө, жөн эле окуя катары, бирок ушул ырдын ичинде канча окуялар бар да, бул жашоодо. Да, бул эми целый мындай айтканда жашоодо ырды деле ар бир адам жаза бербейт да турупчу. Например, мен ойлойм мындай, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт го. Бул жак деле ошол да. Например, ар бир адам укканда мындай өзүн элестетип,
өзүнүн пройдун жашоон эметип анан мындай өрдөп аткан асмандын башына айтылган тиги бул там Луи Гуччи Мучи деп эле мага үлгүрө эметип турат го. Да, там возможно там музыкальный сопровождение жакшы болушу мүмкүн, но элдер ошо ырларды угуп өзүн элестетсе, мен ойлойм да ушул мындай эми Балким сиз ырларыңыз бирөөнү бир чечимден үйрөтөт. чечимден балким үйрөнгөдөт, либо бир жол көрсөтүп берип коебу деген сыяктуу да. Бир эме деген бар, бир научный бир статья бар болчу, мен эсимде жок, так маалымат айтып албайм, балким туура эмес, ошондуктан тастап алгыла. Эме ушул ырлар бар го, жана Луи Гуччи мен мындай аябай бийик көтөрөт дегенчи, бул ложный дофамин берет экен да. Угуп атканда өзүн аябай бийик сезе алып, анан чечкенден кийин жанагы эле жашоосуна келди, наушник чечип алып туруп. Анан бул эми пайда алып келбейт да. Бул баягы эле жашоого алып келет. Ушинтип эле калп эле өзүн алдап жүрө берет да, мындай байлык болуп, ал жакка стремиться этпей эле. Ошондуктан кыйынчылыктарды көрүп, жана туңгуюкка барып атабыз деп доскелер менен бул аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Да, мен да ошентип ойлойм. Эми еще бир четте ойлонуп көрсөм мындай эме экен да. Бүт эле ырлар мындай кыздар жөнүндө, сүйүү жөнүндө, аркы берки. Анан көбүнчө таштап кеттиң, жана сен ушундай сулуусуң. Карасам эркектер жөнүндө ыр жок да. Эмне ошонун башын досум менен жазып келтим. Анан припев жакка келгенде ошондо. Туттун эркекпиз анткени ох ата өзүнө мындай болот го мындай. Эме эркекпиз анткени тентекпиз баары бир там. Таяк муштун чөп жер таш айнек прогиб келтек жегенде дептин. О кетти. Наша. Кайсыл учурдан кийин сиз уже вот элдин баары таанып баштады, уже белгилүү болуп, эл кайсыл убактан билип баштады сизди? Акыркы 20-дан кийин го дейм, 20-дан уже окончательно мындай гость, ошондон кийин уже баары эметип, уже элдер угуп, мындай экен деп, азыр уже действительно мындай билинет да, даже жолдон машина айдап баратып пробкадан туруп калсаң эле карап туруп, о, ошол эле. Брат деле элечи. Эми фанат десем туура эмес болуп калат го. Мындай угармандар, доскелер, угармандар өтө мындай бешеный да бар дегенчи. Заряженный. Брат, делай деле. Ушул угармандарыңыз менен кандай бир окуялар болду беле? Келип олуптур, сиздин ырыңыз ушундай жардам берди деп айтып калган учурлар. Көп эле болот. Негизи мындай келип, байке ушундай творчествоңузду сыйлайбыз. Абдан жагат. Жаңырлар качан мындай эле ушундай эметип эле. Кызыктуу учурлардан эме. Көп ойлойт да мындай келсе, мындай серьезный мындай эметип эле эме депчи. Мындай кичине эмерээк деп. Высокомерный деле эмес мындай. Көбүнчө ырстарды кандай элестетет, келип учурашып аркы берки болсом мындай серьезный болуп. Келип эле салам алейкум, алейкум ассалам, кандай жакшы ден салттарын нерсеге түшүнбөй эле мынтип эле карап наоборот тиги мындай кандай десем сөз таппай калышат да мындайчы. Мындай ожидание реалист болуп кетет. Ожиданиячы ал ойлойт да мындай серьезный деп келе салам алейкум, алейкум ассалам, жакшы ден салттар деп эле мен өзүм ден салсам аркы эметсем мындай карашып эле эмет. Негизи жакшы аябай мындай азыр. Көз караштары аябай жакшы, поддержканы аябай постоянно жагышып мындай эме дем берип турушат да мындайча айткандачы. Мындай бар го, биздин жакшы көргөн бир жумушубуз постоянно социальный лифт болот да. Ар кимгечи. Мен жашырбайм, подкасттарым мага социальный лифт болду да, кадимкидей. Подкасттарга чейин мен кыйналып эле жүрүп, бир жерден өзүмдүн жакшы көргөн нерсемди таппайм, изденүүдөмүн. Подкаст өзүңдүн жакшы көргөн жумушумду таптым, башында кыйналдым, бирок андан кийин өзүнүн жемин берип баштады, кадимкидей жашоом оң болуп баштады. Анан менде өзүмдүн салыштырма бар да, мурунку жашоом, азыркы жашоом. Сизде деле ушул салыштырма бар болуш керек. Эң башкы айырмачылыктары кандай болуп калат экен? Эми биринчи айырмачылыгы өтө уверенность келди да, мындай. Мурун кичине мындай уялып, оюмду айтканда коркуп эметсем, азыр оюмду как она есть айтам да, тастасам мындай депчи. Ошол биринчи айырмачылыгы. Экинчи айырмачылыгы бүт жерде таанышат. Любой жакыр болсаң мындай уже ордуңду билишет, уже бүт акчасыз көчөдө калбайсыз, бир нерсе ойлоп табасыз. Ойлоп табасың мындай уже. Мурун там иштеп эметсең азыр кичине ойлонуп мындай дегендейчи. Да өзгөчөлүктөрүн эмне? Азыр көп тааныйт да, действительно каякта болбосуң, бир выступленияларга барып калсаң деле бир
10 адам жүрсө 10 тең сүйлөшкүсү келет, келип историясын айткысы келет, мындай мен оюмду билгиси келет. Бул аябай контраст жаратат. Анткени башында айтып кетпедиңизби, сиз досуңузга ырыңыздырып атканда койчу деп уже тажап баштап, а бул жакта адамдар өзүлөрү тартылып, өзү сүйлөшкүсү келип, анан салыштырганда ушул учурлар салыштырганда аябай эме го мындай. Мындай эметип көрсөң. Бирок мындай ошондой күндө деле мындай түшүнүп турам десем болот да, мындай ар бир адамдычы мындай негедир мындай любой эле адам менен мындай сүйлөшүп келгенде бир-эки сөз сүйлөгөндө эле уже мындай намерениясын, ой жүгүртүүсүн сөйлөгөндө эле уже эмне максат менен кайрылганын сөзү баштаганда эле уже чынесин да. Вот чего он хочет. Ошондой болгондо дагы мындай колдон келишинче аракет кылам, чтобы тиги адамга ыңгайсыз болуп калбагандай болуп, анткени алардын айтып аткан сөздөрүнө салыштырмалуу өзүмдү салыштырып, өзүмдү ордуна коюп көрөм да, көбүнчө учурда коюп кетип турам. Мындай керектүү жерден түшүнүп коём. Колдон келишинче мындай кагып силкпей, мындай жакшынакай мындай түшүндүрүп, мындай эметкенге аракет кылам. Бирок сиз ушул образыңыз бар го, өзүңүз жашоодо кадимкидей жөнөкөйсүз. Бирок мен ойлойм, бир керки учурлар сизди аябай дерзкий тигиндей деп ойлойт. Анткени сиздин кандай десем, ошол поведенияңыздын амбассадору бул сиздин Иссык-Кульский вайб деген ырыңыз. Конкретно ал жакта мындай го, там биз Иссык-Кульский вайб прям дерзкий болот, анан элдер ойлойт болуш керек. Бул ушундай экен деп. Ушул ырыңызда түшүндүрүп кетсеңиз, походу биз ал жактан да эме туура жактарын табып, элдерге туура жагынан көрсөтүп, туура жагынан жеткизебизби деген ой бар менде. Мен негизи жаман дерзкиймин. Эми Мен чочуп кетпедим, эмне болуп кетти? Мен да раз көрдүм, дерзкий отурам да. Мен кийимимчи. Иссык-Кульский вайб негизи мен өзүмдү тентек именно мындай балчинский эмени вайб деп койсом болот мындай салгам да. Мурун кандай эле, мурун баарында эле 90-жылдар бүткөндөн кийин баары эле там типа бандит, райондор, типа райондор, аркы эрки. Анан ошол учурларда ошолорду салыштырып жазгам ушу. Баштан өткөн эмелерди там ваши интерес только кеши гуч деп. Ал моменттеринде мындай жөнөкөйсүң, көчөн балаларысың. Анан типа бизге мындай эмен кереги жок деп, мындай башка идеологиям ушундай эле да, мындай ваши интерес только кеши гуч, чөнтөгүңө таш салып кой, ты на всякий случай деген. Бул эми бизде балыктан айтып атпайм, таш көп любой жердечи. Анан кандай учур болбосун, таш аябай жакшы эме да, мындай. Бул жактан дальний, ближний. Бул жактан башка жерде түшүндүрүп кетсе болот. Анткени таш деген нерсени толтура нерсе менен салыштырса болот да. Это то же самое, там, будь готов всегда. Чему угодно да, таш салып кой да. Ооба сен уверенно кыймылдайсың, ооба сен жашоодо жүрөсүң, бирок сен всегда будь готов да, что кто-то сильнее тебя будет, ал учурда утулбаганга аракет кылышың дегендей мындай ойлор келет да. Эми бул дагы еще чувство безысходности да. Кээде ушундай моменттер болуп калат. Мындай эчтекең жок, бирок таш бар. Ошондой сыяктуучу. Анан тоже кичинекейибизде мектепте окуп жүргөндө, Балыкчыда жүргөндө бир топ эле тентек болдум, чын айтсам. Эми ар дайым эле мындай негедир билбейм, ушу кайсы жерге барбайын, жаңы балдарбы, жаңы менен вечно соперничество бар эле да. Да хоть мага эч ким эле эчтеке дебесе эле мындай потенциально что-то дараметим күчтөргө окшойт. Там бир нерсе дешим мүмкүн деле, мындай өзүмдө эле уже готовить морально. Таштар чөнтөктө толуп турат да, мондай толдур. Да, ошол моменттерди чагыштыргам. Ортодон мындай кылган анча тентек кылган моменттерди, там балдарды мындай описывать этип. Ошол. Кантип эле ошол учурлар туурабы, туура эмеспи, анткени бар го азыркы көп мындай эме кылып коет го, бандитизмди аябай мындай романтика кылып, жаман ушул жакшы болчу, ушундай жакшы деп романтика кылат го. Кантип ойлойсуз? Туура эмес эле ойлойм да, потому что бул деген адамды мындай заранее эле, например, эме бар го, клоптор бар го, жана клоп деп койм, блаха. Блаханы банкага салып туруп, ичине толтура блахаларды салып туруп, крышкасын жаап коет. Жаап койсолар, бир секирет, эки секирет секирбей отуруп туруп, анан 2-3 күндөн кийин крышкасын алып туруп ачып койсоң, ошо койгон сен крышка койгон уровеньден
дальше секире албай калат да. Анын балдарынын балдары дагы бүт полностью ошондон дальше секире албай калышат, түшүндүңбү? эле. Алардын уже аң сезиминде уже болду, андан биздин аталарыбыз да секире эмес, биз да секире албайбыз деген ой менен дальше секире албай калып калат да. Ошол сымалдуу бизде эми кичинекейибизден эле эмне эркек бол, аркы эркек там мындай болуп калат, тигиндей болуп калат, сен мындай достойный болушуң керек деген сыяктуу мындай баарыбыздын башыбыздан өткөн бар да. Кулабызга куюлган десе болот. Ошондойду куюу берип, мен ойлойм да, балдардын аң сезими ошондо калып калат депчи. Адам деген бул өзү многосторонний эме да, негизи адам любой нерсеге көнүп кетет, ысыкка дагы, суукка дагы. И зона комфорта деп коет го. Адам зона комфортадан чыгыш керек да. Эгерде ошол эле ой менен жүрө берсе, идеологиялар ошол эле, баары эле ошону мактап эле ошонун аркасынан боло бергенде, естественно, по-любому любой адам эле ошону көздөй барат да, туурабы? Ошон үчүн мен эми туура жерлери бар болушу мүмкүн, любой жердин да мындай туура жери бар, туура эмес жери дагы бар да. Но мен өзүмдүн жеке жашоомдун мындай опытына байланыштуу мен туура эмес ойлойм да, потому что эми зулумдук биринчиден зулумдук, экинчиден өзүңдүн ден соолугуңа зыян келтирүү, үчүнчүдөн ар бирөөбүздүн ата энебиз бар, балдарыбыз бар. Например, бирөөнүн кыйынсынып, бирөөнүн бир нерсесин тартып алсаң же бир нерсе кылсаң, анын көңүлү чөгөт да, туурабы? Көңүл бул өзүң билгендей, бул даже кабадан өйдөн нерсе деп коебу, мындайса айтканда, көңүлчү. Анысыкандай жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет дегендей туура эмес да. Негизи адам деген негизи любой нерсеге акылга сыйгыдай, в пределах разумного болсо, любой иш болобу, любой ситуацияда болобу, акылга сыйгыдай боло турган болсо туура деп ойлойм да. Потому что эми адам өзгөрө алат да. Любой адам өзгөрө алат да. Калп эле ойлой берет. Калп эле ойлой беребиз да, биз просто оюбуздан ушундай экенде бар го. Көбүнчө адамдар айтат го, сен мол сапаттарың жакпайт, буну өзгөрт дегенде. Принимай меня таким, какой я есть. Ушундайм деген. Жок, туура эмес. Сөзсүз түрдөчү. Мен ойлойм мун бар, эменин да себеби го депчи. Бул деген кино болорду. Бандиттердин мындай өзүнчө эле эме кылып койчу, крутой кылып койчу. Но реальность кыргында совсем башка да. Ошон үчүн бул кинолордун да кесепети бар. Бул ошол учурдагы жашоонун эмеси бар. Таасири десем болот да. Эми азыр заман башка да. Азыр информация көп, информационный век азыр, туурабы? Информационный мусор. Анан ой жүгүртүп, мындай сөздүн кыскасы в целом ал жашоону туура эмес ойлойм да. Сөздүн кыскасы. Бул жактан кошуп кетмекмин, не только романтика бандитизма, в принципе көп нерсени романтикалыгын жакшы көрөт да. Ошол кинолор аркылуу, дагы көп нерсе аркылуу бизге баарын эле мындай пихать этип берет да. Мындай ачыгын айтканда, биз ошол толтура информациядан өзүгө тандаганды үйрөнө элекпиз да. Туура информация, өзү керек нерсени баарын жей беребиз. Жей берип туруп, анан аягында биз керкелер бандит болуп чыгат, керкелер мындай өзүнө ишенбеген адам болуп чыгат, керкелер слишком высокомерный болуп чыгат. Bunun баары туура эмес да, аны өзүнүн үстүнөн иштегиси келбей калат да адамдарчы. Байкадыңыз беле, 30тан ашкан адамдар уже мындай болду, мен ушундай болуп калдым, мен өзгөртүш невозможно деп калып калат. Эме деп атпайбы бул баса аябай кызыктуу эмени ачтың, теманычы. 30 жашка чейин считается как ошибки молодости, жаштыкта. 30тан кийин уже осознанный выбор деп ойлоп баштайт экен да эркек киши. Ошон үчүн 30га чыккачакты жаман адаттар болсо эмеден секирип кеткенге өтө оңоюраак эле да. Оңой да адам үчүнчү. Анысыкандай ошо 30га чыга элек болсо мындай нормально жүргүлө да. Биз тамам. Ошол. Бул өтө кызык тема болду. Өзү адам ушу ырдын артында дайыма адам турат да, ырлардын артындачы. Анын адамдын ой жүгүртүүлөрү мага дайыма кызыктуу да. Кантип көз караштары кандай, дүйнөгө, жашоого, жөнөкөй нерселерге, анткени бизде вечный темалар бар да. Вечный темалары булар, бирок ошол вечный темалар болсо ар кайсы адам дайыма өзүнүн башкача оюн билдирет да. Мисалга айтып келсек, вот сиз үчүн акча деген эмне бул? Акча колдун кийри. Билгин досун билди. Акча бул деген инструмент да. Акчаны как инструмент катары көрөм биринчиден. Бирок көңүл эмес да.
кеп көңүл деп коет го. Например, мен деле бир тааныш досторум чалып дос эми үйлөнөм аркы десе жакшы элешем да менчи. Мен анын көңүлүн калтырбай, конечно деп мен мындай эле барып көрчү чогуу эметип там кубанычын тең бөлүшүп коюшум мүмкүн. Кээ бирөө келиши мүмкүн, брат, мындай акчаңды берем, мындай тигиндей десиле, ал адам мага жагымсыз. Ошон үчүн мен акчасына дагы братан жөнүнө койгойлачы айтып коюшум мүмкүн да, напримерчи. Ошон үчүн кеп көңүлдө да по-любому кандай болгону дагычы. Ошол акча эми азыркы жашоодо мындай биз мындай чоң ролду ойнойт, там быт жактан, там семьяны багыш керек. Ошондой эле сыяктуу да, брат. Мындай семьяны багыш керек, иштеш керек деген ой менен эле адамдар өзүн аябай мындай жүктүү болушат да, мындай нагрузка кылышыпчы. Но мен ойлойм буга мындай как инструмент катары эле башкача көз караш менен караш керек депчи. Анткени көбүнүн мындай крышасы неден тайып кетет, акчадан тайып кетет. Туурабы? Же акчасы жоктон тайып кетет. Же акчасы жоктон тайып кетет. Анан бул не чоң көйгөй сыяктуу болуп жаралып атпайбы бизгечи. На самом деле мындай карап көрсөң, бул башкы нерсе эмес деп ойлойм да. Туурабы? Эгерде сен хоть потолоктогон акчаң болсо деле, бирок бактысыз болсоң, андан зачем аны, туурабы? Например, эгерде бактылуу болсоң, бирок анча акчаң жок болсо деле адамда жүрөт деп билип ченеп турабы? Асылындай. Сиз жакшы нерсе айтып кетсиз. Сиз үчүн бакыт деген эмне? Бакыт бул эме го дейм. Жокко каниет кылып, барга шүгүр кылып, эч качан кейибей, мындай кандай десем азыр баарын бир сөзгө камтыйм, мындай кичинекей нерсеге сүйүнгөнү билген бул бакыт деп ойлойм да. Потому что мен мурдун эме деп ойлочумун да, мындай ар кандай китептер окуп, өзүңө мындай чоң иштер менен жүрсөң өсөсүң, өзүңө чоң эмелерди карап эметсең, чоң багыттарга жетесиң деп өйдөнү карапчы. Бирок өйдөнү карабай, наоборот мындай кичине ылдыйраак жактыларды мына карап ойлонуп турсаң болсо, мындай көбүрөөк бактылуу болосуң депчи. Потому что сенде бар, тигинде жок мүмкүнчүлүкчү. Анан карап туруп, например, шүгүр кылдырасың, туурабы? Мен эме бар депчи. Анан ылдый жакты көбүрөөк карасаң да көбүрөөк мындай бактылуу болуп, нормально депчи. Сен канчалык мындай сүйүнүчтө канчалык көбүрөөк турсаң, мындай жизнь любит тех, кто не жалуется деген бар го. Анасындай ошого эме салым кылам да көбүнчөчү. Эми канчалык жаман ситуация болуп турбасын, менде постоянно өзүмө айтып коем: Акылбек, улыбайся, завтра будет хуже депчи. Эмеде бар го, жана бир кайсы телепередача бар болчу. Могло быть и хуже. Бир айтырчы дайыма канчалык кыйынчылыктарды көрүп, анан ушу жашоодо бар го көп адамдар бар, кыйналып кетип, кейип кетет, бир нерсе болуп кеткен, бирок дайыма ойлошубуз керек да, твой потолок это чей-то пол, и твой пол это для кого-то тоже. Твой пол для кого-то потолок болуп. Конечно, брат, эме дагы туура эмес деп ойлойм да. Мен, например, Москвада жүргөндө айтып атпайм, жемелей берчүмүн өзүмдөчү. Вроде карасаң бир рөлдөр келет, бир жыл иштейт, нормально акча чогултуп кетип калышат. Неге салыштырмады? Мен 3 жылдан бери жүрөм, 3 жылдан бери иштейм, эмнени тоголом? Же мен тамеки чекпесем, же арак ичип кетпесем, же нары барып бери кыдырып кетпесем, бир жөн вроде эл катары жумуш курам, жумуштан келем, үйдөн эле балдар болуп чогуу тамак жасайбыз, аракет кылабыз. Мен повармын да. Кээде балдарга орто, давай, короче, мен азыр камыр жууп берем. Силер чоесуңар. Мен эмесин подливин жасайм. Давай. Дос балдарым бар. 2-3 отуруп, лагман чайкалат, мен болсо сыяктуу нерсе жасап. Тоже мындай ойлоп көрсөң, ошол моменттерде эле мындай сонун учурларда мындай элестетсең, вроде жаш баласың. Анан тоже мындай көзүңүздөн ошол бакыт көрүнөт да, мындай азыр дегенде отуруп айта бересиң, мындай бакыт тигиндей деп асман башын сүйлөшү мүмкүн, тигиндей мындай деп, бирок убакыт өткөндөн кийин отуруп, оказывается, тети моменттерде ошол бактылуу болчу турбайбы? Сонун болчу турбайбы ошол учурлар депчи. Анан анысыкандай жить настоящим деп коет го. Мен беремин уже 3-4-5 күн болуп калды, ошону жакшылап ойлонуп азыр аракет кылып атам. Любой моментте кандай ситуация болбосун, мындай жиндидей эле жүрөргө деп болчу, мындай чыгат. Кандай ситуация болбосун, аракет
ошондой экен деп мындай өтө таң калбай эметпеш деп башка бирөөлөр көргөндө могу нормальный же жиндик эмесинчи деп мындай ушундай ойлого да болупчу. Ушундайга эметип атам. Буюрса мындай жить настоящим дегендейчи мындайча айткандачы. Ошол накты жашоо. Накты жашоо. Азыркы момент менен да, понял? Наркы болуп кетет үчүн нары жакты ойлонбой, артка болуп кеткен историяны ойлонбой, именно азыркы болуп аткан моменткечи мындай. Эме деп коет, артта калган күндөр бул сенин эсиңде эле калды. Алдыда болгон күндөр сенин оюңда эле, ал боло элек. Азыр биздин колубузда эмне бар? Азыркы күн бар, азыркы учур бар да. Азыркы учуруңду колдонбосоң анда эмне керек бар? Ошол да брат, карабайсың, алдыда эртең эмне болот, анан тигимде болуп калат деп ойлоно беребиз да. Бирок мен көп жолу өзүмдүн ушу жашоомдун опытымдан билем, кандай проблема болбосун ойлоно бересиң, так кандай чечем депчи. Бирок ошо учур келгенде сен ойлогондой деле коркунучтуу эме болбойт мындай. Ошо кыйынчылыктарды өткөндөн кийин ойлойсуң, бул мындай эле турбайбы көрсөң. Ушул басам өзгөнү бердим. Көз жаздым. Болот турбайбы? Ошол кетер да. Анан эми туура эле багыттам деп ойлойм өзүм азыр делечи. Туура эмес болсо колдон келишинче аракет кылып атабыз. Ыр жагынан болсо ыр жагынан. Уже кантип ойлойсуң? Жашоонун башкы максаты эмне деп? Жашоонун башкы максаты сиз үчүн, бардык адамзаттын эмес, өзүңүз үчүн жашооңуздун эң башкы максаты эмнеде? Жашоонун эң башкы максаты мен ойлойм, бирөөлөргө дагы кубаныч тартылат деген сыяктуучу. Понял? Мындай эме деген бар го. Причина. Твоя жизнь принесла тебе радость. Да, дес. А твоя жизнь другим принесла радость дегендейчи. Анысы кандай вот таксиге жөн эле отурдуң, бир жака жеттиң, 30 сом, 50 сом лишний таксиге берип койдуң. Ал бактылуу болуп калды, брат депчи. Понимаешь? Ал бактылуу болуп калды, аны көрүп сен уже сүйүнүштөсүң да. Бактылуусуң. Сен уже деп мындай хоть бирөөнө да жардам берип койдуң да, напримерчи. Аны Кудай көрүп турат да по-любому. А Кудай сага экиселеп бере берет да. Понимаешь? Ошон үчүн эми балким жаңылышым мүмкүн, бирок мен өзүмдү аябай мындай кубанып калам да, мындай бирөөнүн мындай чечилип аткан проблемасы болуп, мындай ойлонуп калгандай кепти. Брат, мен жардам берейин, тар. Же болсо там үйдөгүлөр деле мындай мамамдар чалпы аркы берке тигиндей болуп атат деп эметип калганда тарс мындай именно мындай крайний моменттер болот, крайний эмес, мындай уже үмүттөр жок болуп монтип калгандай кепти. Брат, тас жардам берип калганда тек сүйүнүп калды. Сен ошол момент эметмешиң мүмкүн, анан аркы кеткенден анан кетип барып өзүң ойлонуп, тоже өзүңө мындай башка эрги ошол жерде чувство эме да, мындай радости да, что ли. Эме деп коет го, жаратканын бергендерге берет депчи. Анткени адамдар бар го, аябай дүйнөгө берилип кеткен, баарын кучактап, баары бул меники, анан ошо жоготуп калса эле сразу нервтенип жок болуп, ошо акчасы жөнүндө эле ойлонгон. Бирок ошол эң башкы нерсе адамдын көңүлүн унутуп калабыз да. Да ошол экен да, брат. Карабайсың, например, мен деле канча көп эле болду, мындай азыр деле кээде болуп кетет. Мындай акча жок болуп баштайында паника башталат да. Каяктан тогом, жактан болгон деле монтунан мындай өзүң деле бушайман болуп элечи, мындайчы. Көсөп туура эмес экен да, брат. Жүрөш кеткен жайдар эле беймарал деп коебу, Бизде эми ойлорбуз да, акча жок болсо эле азыр жашоо токтоп калды деп, бирок үйүбүз бар. Тамак ашыбыз бар, Кудайга шүгүр. Бизди күткөн адамдар бар. Андай болгондо делечи, мына карасаң, бир кишиге суроо берип атат. Мен сага $5 миллион берем. Бирок ближайший 5 жылыңды унутуп каласың, вообще эмне болгонун билбейсиң. Жок деп да. Понимаешь? Это вакыт важнее же, значит. Или мен сага $10 миллион берем. Бүт ким үчүн иштейсиң? Семьям үчүн иштейм, тиги аркы берки. Давай мен сага $10 миллион берем, бирок эртең ойгонбойсуң. Дейт турмусуң. Зачем дейт да, тура лучше ойгон, $10 миллиондарың бар, ал бер. Ошол сыяктуу. Анысы кандай ушундай примерлер менен келтире турган болсок, негизи есть вещи дороже жизни. Конечно, брат, жашоо мындай кымбатыраак нерсе деп ойлойм да, потому что ар бирибиз уникальныйбыз да, мындай ойлоп көрсөңчү.
ар бир жагдай да ар бир адам жагдайы да уникалдуу, ар бир адам по-своему уникальный адам да. Просто ошо өзү билбейт да, брат, ошондой экенинчи, мындай кое алабы балким бир жерден, же балким когда вот өзүнүн ишин таап, өзүнүн ошо билгенде ушу баардык ордуна келип калат экен. Вот мен музыканы тапканда түшүндүм да, ошочу мага эчтеке керек жок, оюм бар музыка. Акча барбы, акча жокпу, сен буну улантасың да. Улантасың да. Эмне Хоть болсун. эмне болбосун брат, хоть любой момент болсо улантат экенсиң да. Ансыкандай мына мен деле жаңы ырларым жазып эметкенде канча ырчыга жөнөттүм ырларымды. Жардам берип койгула, мындай ырларым бар. Толтура ырларым гара тияктар кыркы. Сенде баарында мындай. Мен аларды эле азыр түшүнүп атам дейм, аз да балдар жазып каттым, байке ушундай ырларым бар депчи. Анан мындай кыласың да по-любому, мындай өзүң ишиңди табасаңчы. Анан тур жардам берейин дейсиң, бирок жардам берип койсоң уже мындай жеңилге көнө алабы деп ойлоп кетем да. Понимаешь? Ооба, бирок ал жакта тура менде бир сонун учур болгон. Одноклассник досум менен отуруп сүйлөшүп калабыз да. Канчадан бери 3-4 жылдан бери көрүшкөн эмеспиз, мектепти бүтүп алып анан отуруп сүйлөшүп калабыз. Сүйлөшүп баратсам бактылуусуң да дейт. Бирок ал учурда ушул бир проблемалар болуп, акча жок болчу да. Подкасттарым бар, акчам жок, отурган учурда келип, бирок брат сен бактылуусуң да дейт. Сурадым, эмнеге десем, брат, сен жакшы көргөн жумушуң бар дейт. Сен азыр сезбей атасың, сен жакшы көргөн жумушуң бар, бул эң башкы бакыт да. Сен азыр сезбей атасың, бирок жакшы көргөн жумушуң эң башкы бакыт. Сен элестетсең, сен жакшы көргөн нерсеңди кылып жатасың дейт. Мен акча табыш үчүн жаман керек болсо акча таппасам деле жакпаган нерсени кылам дейт. Жашоодо өзүңдүн ролуңду тапканда бул эң башкы бакыт дегенде мен башында бир күн бул да бир келдирип койду деп үйгө барып туруп, бир заматта отуруп эстесем, ушундай турбайбы? Ушу эң башкы максат тапкан, өзүң сүйүктүү жумушуңду табыш керек экен деп ойлоп каласың да. Осознание деген бар го, ушул моментке келгенде аябай шоксуң го. Ооба брат, ансыканда мен деле жана айтып атпаймынбы, Москвада иштеп жүрдүм, эртең менен турам, ойгоном, жумуш, гей болуп, мен ушинтип өмүр бою зачем мага тияктан иштеп. Баса Москвага барганда эң кызыктуусу, бир жылда 13 жолу жумуш алмаштырдым. 13 жумуш. Бир жылда 13 жумуш, 5 квартира алмаштырдым. Бир жака барам, жумушка кирем. Шеф келипти, бир нерсе деп, деп кыйкырып койсо. Мен жүрмөк келем деп жумушумду таштайм да квартираны көчүп башка жака кетип калам. Жүрөм, квартирадан бир нерсе аркы берким да түшүнбөстүк болуп кетти. Всё, кеттим. Тарнол кетти. Ошентип бир жылда 13 жолу жумуш алмаштырдым, элестет. Бүт жумушта иштеп чыктым. Тиге барам. Көз ошол туура эмес болчу экен да, жана дарак бир жерден көрөт деп калат го. Балким эми мындай болмок, тигиндей болмок деп айткан болбойт дейт го. Бирок балким бир жумушта иштеп, ошол эле жумуштан кетпей эле 3 жыл жүрө турган болсом, бир результат көрсөтмөкмүн деп ойлоп коем да. Бирок бул жактан башка ситуация бар. Эгер ошол кыйынчылыктарды көрбөсөз, балким азыр фриман болмок эмессиз. Ошол болуп атпайбы? Анан алардын баарын ойлоп туруп дилемма. Бирок ошол опытыңыз башка адамдарга үлгү болуш керек да. Ошол жашоолук опыт, ошондуктан бул өтө чоң көйгөй. Ошондуктан биз баардык көрүүчүлөр ойлонуш керек. Чет мамлекетке кетердин алдында ошол жакта силер ойлогондой болобу? Эме деп коет, чужая семья гремучий лес деп коет, темный лес деп коет. Ошондой эле да, бул башка мамлекет ошол сыяктуу эле акчаны, баардык акча табуу деген нерсе бул мамлекеттен не зависит. Акча табуу деген бул өзүңдөн. Ошондуктан өзүңдү оңдосоң баарын болот. Эми эң кызыктуу темага келдик окшойт деп ойлойм. Баары эле кызыктуу. Анткени бир заматта сиз өзүнчө ырдап жүрүп, в одиночку ходили да. Потом бир заматта Жакс байке менен көп фиттер болуп баштады, совместный концерттер болуп баштады, фиттер, мындай башкача кыймыл болуп баштады да. Кантип ушундай кантип болуп кетти? Жакшы келишип кеттик аябай. Тил табышып. Кристалл деген братан бар ошо. Эмелердин жанында ошо Жакс байке менен чогуу иштешет, чогуу бир команда мурун connection pro болуп жүргөн деле ошондо эле жүргөн дос балдар азыр деле чогуу. Ошо келип эле учурашып эле салам алейкум менен тиги Жакс братан ойлоп тур мен да мындай фриман десе мындай бир алжам серьезный бир эме депчи. Келип эле салам алейкум деле ошойдон жакшы келишип кеттик. Чогуу ошо көрүшкөндөн бери чогуу жүрүп калдык күнүгө жолуп сүйлөшүп эле. Ошо азыркы тапта деле дайым биргебиз. Любой жерден да мындай
тоже бир жакшылык да жамандык болобу тоже ар дайым чогуу биргеликте колдоп бир команда, целый команда. Жакс братандар ушинтип достор менен өзүнчө алар негизи Жакс 02 чистадан өзүнчө группа. Алардын дистрибьюторлору дагы башка. Менин дистрибьюторлорум башка. Меники да отдельный канал да. Бирок чогуу жүргөндөрү чогуу биргеликте иштейбиз да. Тексттер чогуу жазабыз. Алар жазып атканда мен келип жардам берип коем. Мен жазып атканда алар келип жардам беришет. Но в целом мындай кандай десем, алар өзлөрүнүн өзлөрү жашашат, мен өзүм жашашат. Но ой жүгүртүбүз бирдей да, ой жүгүртүбүз. Ар дайым бир жерден көз караштан дал келебиз да. Мындай компромисстерге бара алабыз. Мен, например, жок, мен мынтмекмин, тинтмекмин деген жок да. Мындай. Единомышленники да бар. Мен всегда обоюдно да, мындайчы. Давай, братан, сага эметеби? Давай, делай. Мага керек болсо, братан, аркы керекпиз деген. Давай, смело. То есть ортодо мындай эме жок да, короче. Аябай эле мындай жылуу да мамилебиз бири-бирибизгечи. И ошолго да мындайча айтканда бизде Ключевой фактор. Ключевой факторубуз мындай жакшы сүйлөшөбүз. Лично приятно с ними время проводить. И им то же самое дегендейчи. Ошол мындай ойлорубуз келишпей окшойт да, аябай жакшычы. Азыр жакшы тааныйбыз бирибизди. Вплоть жеңешалар менен чогуу, балаларына менен чогуу ар дайым мындай эмес да. Коннект деп коет го, постоянно. Коннект про. Бир күн чалып, братандарга чалып, Кристал братанга чалып, братан, эмне кылып атасың, каякта жүрөсүң деп мындай чалып койсо баш ооруйт да мындайча. Хотя бы билиш керек да эмне кылып атканын, короче. Ушундай да. Анан ошо биргеликте тил табышыпсыздар, анан ырлар жаралып баштады. Фиттер, кандайдыр бир учурда чыкканда мен симбиозду байкадым да. Жакс байке мындай мелодичный, ал ыр мындай созуп ырдаган, анан сиздики мындай дерзкий, кетти и вот этот стиль аралашканда аябай бир башкача сон болду. Мага ошол стилдериңиздин мындай эң жаккан ыры бул Билем сага баары бир болду да. Ал жакта прям мотивационный уголуп туруп жаман. Эми ойлойм, азыр баары деле спортчу Билем сага баары бирге тренировка кылыш керек. Мактангандык эмес демчи, бул деле биздин кыйыныбыздан болгон жок. Мындай бул Кудайдын берген таланты да. Кудай таалам ушундай бизге талантты берип коюптур. Анан көп байкасаң мындай эки ырчылар биргеликтер чыгарганда бирөөсү жакшы же бирөөсү мындайраак болот. Төмөнүрөөк болот. Бул Жакс байке экөөбүздүкүндөй чогуу мындай симбиоз, мындай редко кездешеби деп ойлойм да. Потому что ал өзүнүн ишинде жакшы адис, мен өзүмдүн немемде адисмин да. И ошо экөө бири-бирине кошулуп, ойлорубуз бири-бирибизге кошулгандан ушундай келип чыгабы деп ойлойм да. Мен деле кээде мындай ырларды жазып коюп отуруп, тексттерди ойлонуп, таң калып коем да, кантип ушу башка келет депчи. Мына бир чет ойлосоң өзүң жазгансың да. Анан түшүнүксүз да бул нерсени тоже айтып бергенчи. Мындай вроде оңой эле көрүнөт да, обаны ойлоп таап койдуң, текст жазып койдуң, эмет койдуң. Бирок мындай необъяснимый нерсе да, сөздүн ачыгычы бул нерсе. Кураж, кандайдыр мындай кандай болуп кетерин да түшүнбөйсүң мындай. Жакс байке экөөбүз 3 ыр чыгардык. Үчөө тең мындай необычный да, мындай сакалым, например. Тоже жана айтып бердим. БСББ Билем сага баары бир. И акыркы чыккан сагынам көрбөсөм. Тоже мындай уникалдуу ырлар да бар. Ушу постоянно ушу чогуу жазганда мындай негедир мындай башкача мындай чыгат да ырларчы. Ощущение вайба да. Да, мындай ещё өзүң дагы мындай то есть ырды уккуң келип кайра мындай сүйүнүп турасың эметипчи. Эптеп эле эмес да, сөздүн кыскасы мындай бир башкача эмеде нотада чыгат да сөздүн кыскасы. Творчество ради творчества эмес, кадимкидей эле. Кадимкидей творчество да. Эми ушу Билем сага баары бирди разбор кылып коелу тоже. Тексти менен. Мен азыр көрүүчүлөр көрөт эле бир заматта разбор жок болуп кетпедиби? Алар сагынып кандай разбордо отурат керек, аларга жагып калды менин сөздөрдө. Эгер жакса ушул жерден лайк басып кет. Бул ырды эми башынан эле ошо Билем сага баары бир деп мындай дем бергенге ушундай атайын расчёт жазганмын, чтобы ар бир жаран, ар бир адам ушуларды укканда ушулар ушундай дем бергендей болупчу. Анан Жакс братандар ушу чогуу жазып атканда тоже ушундай максимально ушу жизнь чалыштырганбыз. Кээде бар, кээде жок, кээде ач, кээде ток. Ар бирибиз ар кандай. Бири колдойт, бири көрө албай.
берсең бер ичиңе ортпай эсен деп мындай түшүндүңбү? Бул ырда в целом ушундай бир чоң дух барбы деп ойлойм да, потому что өзүңдөр азыркы күндөрдө мындай манайым жок отурганда ырды коем да даңкылдатам да, билем сага баары бир, ишенбейсиң негедир, сабыр кылсаң жеңесиң, сага деле келеттир деп мындай ушу башкача сезимдерди берет да. Менин чачтым эми өзүмдүн чачтымды жакшыраак билем мындай разбор кылып берейин. Мүдүрүлүп кайра турмуш шиптерине чалынам. Мүдүрүлөт адам. Кээде чуурка барып жан велосипедден кырып кетет. Ошол сыяктуу мүдүрүлүп деп мындай ырды жазып атканда ушу мамам көп айтчу ошол сөздүчү, мүдүрүлүп деген апам. Мүдүрүлүп деп. Анда ошондон баштап мүдүрүлүп кайра турмуш шиптерине чалынам деп Москвадагы бир болот, бир болбойт. Согуп турат жүрөгүмөн жөнөкөй эле адам деп мындай элдерге кандай элестетет, мындай башкача элестетет да. Мен ошону айттым да, мен деле жөнөкөй эле адам да, кара мен депчи. Баарыбыз эле бирдейбиз. Ар бир күнгө сүйүнөм, ооба кетирем ката деп, баш аламан түндөрүмдө Кудай мени жыргатат деп мындай жашоодо боло берет го мындай. Кээде жигит төмүнөт, кээде жигит жөжүрөт. Дальше бар болчу, унутуп калдым да. Ошол моменттерде мындай Кудай мени жыргатат, кечигип уктап калгам жумуштан. Айтайын. Жумушка канча жолу барбайын? Бир жылда 365 күн болсо, 365 күндүн 300 күн иштесем, 300 күндүн 280 күнүн кечигип барчумун да. Постоянно эмне экен билбейм, аракет кылам, эме кылам, бирок постоянно уктап калчумун жумуштанчы. Мен ошону чагыштыргам да, кечигип уктап калгам жумуштан. Дитим барбайт бирөө менен урушка, уже кечиккенге заранее знаешь да, барып вызлаганда кырылышып отуруштун деле эмес жакта. Дитим барбайт бирөө менен урушка. Сен да мага сүйүү керек, унутпа. Жаңы барак жаңы турмушка. Эми карасаң, любой иштин эң чоң көйгөйү бул жумушка келгенде эч ким айтпайт да эмне кылыш керек депчи. Айтат, бирок поверхностно. Көрсөтпөйт да жакшы эмелеринчи. Мага андай жакпайт да. Любой ишти, например, мурун жасап атканда ушундай айтып бергенге аракет кылчу элем. Мындай чүндүрүп жеңил. Брат, алдым көрдүм да, муну айландырдым, тетик айланып атат, койдум тарстас болду ушул эле деп мындай максимально мындай жөнөкөй тилдечи. Потому что бул керекпи деп ойлойм да, потому что бул адамдын өзүнүн реализация болгонуна керек. Потому что мен айтып атпаймынбы, канча жумуш алмаштырдым, ар бир жумушка барганда элдер толком айтпайт да. Сен мындай кыласың, тиндей кыласың. Основной ключевой нерселер айтат, мындай шаблондар менен, фразалар менен. Результат мондо болуш керек. Мында чөткө эч ким түшүндүрбөйт да. Ошол, брат. Ошон үчүн жана жөнөкөйлүктү утпайбызбы? Любой жерде жөнөкөйлүк болсо, любой иште негизи мындай машинанын эле турушунчу, мотордун иштешин делечи. Мурун таң алырчы, мен кантип анан тигиндей кандайча айланат депчи. Анан кийин өзүң чечип, бишин чукулап, аркырып көргөндөй мындай оңой эле го вроде дечи, мындай тияга айланат, тияга жагат. Мындай ойлоп көрсөң жөнөкөй эле нерсе да. Эмнеге ушул нерсени мындай биз жөнөкөй эле кылып айтып бербейбиз да, мындай элдергечи. Биз любим всё усложнять. Усложнять, мындай каяктар билбеген сөздөрдү айтып, там маракуя, например. Умный слова. Ошондой эле да. Азыркы заманда ушул биз эме кылып атпайбызбы? Любим всё преувеличивать. Скрытность да, мындай. Анан ошого жарашыктуу бизде да толтура түшүнүксүз сөздөр пайда болуп баштап атат. Бул ошого жарашады. Да. Типа ар кайсы мындай ушундай непонятный случайга жаңы сөз ойлоп тапмай. Ошонун артынан да анан депрессия, окер толтур жайнап кетти. Анан мысли материальный деп коет го, ушулар баары чындык болуп калды да аягында. Конечно, албетте. Мен ойлойм, эгер биз башында эле позитивдүү көз карашта позитивдүү ойлонсок, баары эле позитивдүү болмок. Бул өзүбүздүн восприятиябызда. Ушу позитив эң жакшы нерсе да, брат. Например, мен өзүмдүн бир чыртам бар экен, билдим. Чындыкты тамашалап эле айтып коем да. Тамашага салып туруп айтып коем. И никому не обидно. Ха-ха деп коем, өзүмдү да шылыңдап коем. Элдер да ха-ха деп, но это чындыкта. А эгерде ошол эле сөздү сен мындай кичине серьезный эмеде келип турайын, жок катуу тийип калат да, эмеш. Анан андай жанагындай жумшак айтып, түшүндүрүп, оңой эле кылып, мындай позитив менен кылсаң, мындай адамдардын ортосунда махабат болот эми, мындайчы деп, мындай эметкенде дагы мындай жакшы нерселерди айтып, мындай. Эми
оор нерсени сен жеңил кылып көрсөтүп берип койдуң, туурабы? Тиги дагы өзүн жемелебей, кыйналбай, сен да кыйналып жемелебейсиң, анан тиги билбейт деп анан тияка барып доказывать этип отуруп бересиз, туурабы? Ошон үчүн бүт жөнөкөйлүктө да мен деле ырды жазганда деле азыр мынага ойлонуп отурсаңыз тигил саптарды могул жакка мынтип ойлонушум керек, там эгер кыйынчылык болсо элдерге дагы кыйынчылык сезилет да. Менин оюмча ырлардан ошо жеңилдик сразу кетет. Жеңилдик брат, жеңил учуп келет. Түшүнүктүү, жеңилдик. Ар бир адам укканда, менде болбойт эле бул, значит бул калпайт белем, чындыктыр да деген сыяктуу болупчу. А зачем дедин, лиш немелерди алып маракуяны коруп сөз керек. Маракуяны коруп жашоңорго. Маракуясыз эле жашоо татал. Мен бирок ошол жашоо татал деп айтып салбадымбы? Көбүнчө бар го ошо сөздөр жашоо татал деп сүйлөгөн жакшы көрөт да. Эме деп го бар го, жизнь это суровое место. Здесь там сломают тебя. Да. Мындай эле карасаң, ар бир өзүн макташ үчүн экен да, мындай карасаңчы, бизде көнүп калган, бизде мурун азыр байкасаң 2000 жылдан кийин өзгөрүүлөр аябай эле катуу болуп кетпеди. Мурункулар мындай будет селиним, там аркы эрке, азыр деле мындай жашоо. Бул деле киноң кесепеде, кинолорду көрүп алып, надо обязательно там нужно пройти через трудности, чтобы эме депчи. Андай мындай акылга сыйгыдай болсо жакшы да, например, кээ биринде мүмкүнчүлүк бар, кээ биринде мүмкүнчүлүк жок. Бирок кээ биринде мүмкүнчүлүк бар болуп турса деле атай мүмкүнчүлүк жок жол менен эметет кетет да. Потому что эмнеге деп? Потому что мен мындай өзүм эметип анан там типа мындай трудности көрүп там сделал себя сам өз молум менен. Кинода жашоосучу. Эгерде биякта жеңил жол турса, зачем усложнять, туурабы? Жеңил жол менен деле кете бер. Бул жактан эме да болуп кетет го дейм, элдин ойлорунан коркуп баштайт. Анткени, допустим, сен мындай жакшы үй бүлө төрөлүңдү элестетип көрөлү. Мүмкүнчүлүгүң бар, жакшы окуган, бирок достор менен жүрүп, жок, мен мындай болбойм, мен просто булар менен жүрөм деп. Бирок бир четинен ойлонсо сенде бар да. Бул берген экен, бергенди колдонбосоң анда. Албетте, конечно. Бирок эме ради справедливости айтып кетиш керек, башка адамдар да бар. Көп кетет. Андайлар да бар. Золотая середина керек да ар жактан. Мындай бирок бир чет ойлосоң жанагындай оор учурлар, бир киши бар го ушундай. Кийин хан болуп кетет. Ошо дети сынган кылыч деген деле ошо китепте кездешет. Өзүнүн кийимин ошо бир келип хан болуп келип отурат. Бир киши ошо таап келип, сен хан, сен тукумдан хан болгондо алып келип коюп, анын аркасынан өзү управлять этет да. Ошондо ошонун кийимин алып келип туруп, багынайын элип коет. Мен көрдүңбү? Деп, чтоб сен кийин өзүңдү мындай сезип баштаганда, ошону карап кой, сен каяктан келгенсиң деген сыяктуучу. Анан кандай жашоодо болгон оор моменттер дагы ушундай жардам береби дейм да жанагындай эмелергечи. Бирок бир четинен караганда кээбиркилер ушундай оорчулукту көрүп деле көбөйүп кеткендер бар. Кээбиркилер кичинекей кезинен эле вроде бүт достаток жашаган, бирок адам катары сүйлөшүп кетсең мындай действительно адамда мындайчы, мындай сүйлөшкүң келет, мындай түшүнүгү, ой жүгүртүүсү. Анан ошон үчүн бул нерсе ар дайым мындай ар кандай ракурстан да, например, чынын айтканда кээ бирөөнүкү мындай, кээ бирөөнүкү тигиндей. Биз ошо стереотиптер менен караган токтотушубуз керек экен адамдардычы. Ярлыктарды илип, мындай бай болсо эле жаман адам, кедей болсо эле тигиндей адам деп. Ошол жаман да. Биздин ошол ойлойм, дүйнөдө гана эмес, кыргыздарда өзгөчө ушундай көйгөй го бар го. Мындай, допустим, рэпер болсо бул значит бандит. Короче, эгер сен эме кылсаң, допустим, бизнесмен болсоң, значит сен сараңсың, мындай жмотсуң деп элечи. Бунун баары каяктан чыкты? Түшүнүксүз. Элдер биз өзүбүз эле додумайт этебиз да. Билбей, жагдайды билбей, адамдан сураштырбай, тааныш эмес эле, бирок уже эле мындай отношениясы уже предвзятый да. Мындай карасаң, мен бала кезде ушу бери көп байкаштырам ушу мындай. Көп адамдар мындай тиги жаман адам, бул жаман адам дейт, анан жаман экен деле ошонун оюн ойлоп эле ал адамга жаман мамиле кылышым жүрчүмүн да мындай. Келсе эле мындай сен мындайсың да, тигиндейсиң деп. Кийин ойлоно келсең азыр туура эмес нерсе экен да, негизичи. Ар бирибиз по-своему уникальныйбыз. Ар бирибизди Кудай ушундай жаратып койгон турабы? Анан канча адамды болот, например, мен досторум деле, тааныштар деле, могу жаман адам, бул шефим жаман, аркы өркө депчи. Анан кийин сүйлөшө келип, эмете келсең, тоже нормальный адам да, негизи обычный элечи.
Просто возможно керекти жерде өзүнүн бир характерлери болуп калышы мүмкүн да жаманчы. Бирок сүйлөшө келсең ошол эле адам, ошондой эле любой мындай тил табышып кетсең болот деген сыяктуучу. Просто кээ бир адамдар бири-бирин мындай түшүнбөстүктөн эле болуп кетет го деп ойлойм да. На самом деле ушу мен айткан жаман деген баланын тете эжең жаман, тете шефиң жаман дегенден көбүнчө пайызында сүйлөшүп кеткем да. Азыркы күндө деле мындай чалып брат кандай десе болот. Жакшы эле болуп кеткен. Ты чё там поднялся деп жазып коет. Конечно, еще как поднялся. Мен табаш алып кой, мен болуп кеткем, мага жазба койчу. Телефон өчүрдү. Менеджериме чалып сүйлөшсөң, балким алам да. Кээде көчөдө кетип туруп тамашалап балдарга. Карчы фриман кетип барды. Тамашалап берет. Алар да мындай тамашага салып, сен каяктан сен мындай эле боласың да, сен жакпайт болсоң деп коюшат. Эми тамаша түрүндөчү. Ошол. Биздин подкастыбызды көп темаларды козгодукпу. Аябай көп козголуп, биз осы мына эркин сүйлөштүк да. Ушул эркиндик жашоодо да керек да. Албетте да. Бир рамкамен чектелсек, азыр биз мындай сүйлөшүү кылмак эмеспиз. Бир рамкамен чектелип отуруп сүйлөшө берсек, азыр биз анан ырларды разбор кылабызбы же теңтелишинбиз? Не от души болмок да. Мен ушун эмнени айткым келип атат? Биз көрүүчүлөрүмө ушул эркиндикти жеткизим келет да. Нактанычы, настоящий нерсени жеткизим келет. Анткени мындай жашоо деген өзү устройство бар. Устройство, само устройство сложное. Бирок биз оңойду жашасак болот ошол жердечи. Усложнить этпей эле. Вот как если келдиң, сүйлөштүң, рамка койбодуң, коркподуң, ойлонбодуң, өзүңө призат мнение кылбадың, сүйлөшүп кеттиң. Ошол эле салыштырып айтып кетсем, башка интервьюлардачы, бул эми менин сторонамдан болуп кетет экен, бирок интервьюлар чыгышканда ал жакта даярданат, суроолор жазат, толтура 20-30 суроо болот, анан суроо жооп, анан суроо жооптордон деле тажайсың, ответтериң башкача болуп калат, бир жерин чукулаганга аракет кылат. Бунун баары мындай ойдо, элдерге кандай пайда алып келет? Азыр могу мен подкаст, мен уже билем да кандай адамдарга пайда алып келет экен. Кыйынчылыктар көрүп аткан адамдарга, балким изденген адамдарга, ушул көп бизде тишер деле 2 сааттын ичинде көп ойлонучу нерселер пайда болду да. Ойлонуп бир алар максатка келип, бир жардам келет деген ой сөзсүз түрдө бар. Анан тигин баарын болсо эмне пайда алып келет? Ошондой ырларда деле ошондой да. Конечно, эми карасаң брат, эме проблема десе көп ойлой берет да, финансовыйчы, баягы эле акчага калыпчы. Но душевный проблема бул жаман, допустимчи. Башында калып калган проблема болсо, ушул накта проблема. Накта проблема ошол да. Сен туура айтасың брат, эч нерсени ооротпой эле коюш керек да. Бүт бар эле мындай эмне деп ойлойт, тиги эмне деп ойлойт делечи. Зачем анын бирөөнү ойлогон эметипчи? Бул сенин жашооң, туурабы, да? Сен өзүң үчүн өзүң жооп бересиң, туурабы, да? Так что мен ойлойм, мындай бир нерсени ооролоттун кереги жок да, жашоо оңой эле, негизичи. Только позитив менен да, брат, айтып атпаймынбы? Эртең менен турдуң, всё. Ойгондуң уже ты выиграл, брат. Чик, ойгондуң кеттиң да, всё. Сен айткандай эркиндик керек да. Сен кандайсың ичиңде, ошол нерсени эле мындай элдерге ошондой болуш керек деп ойлойм да, мен жеке оюмдачы. Биздин айлана чөйрөбүздө эркиндик эмес, сен өзүң ичиңде эркиндик. Өзүңдүн эркиндигиң биринчиден, айлана чөйрөң, доход шлепка, бир бутун шлепка, бир бутун галош болсун. Бишкек паркка кирдиң дейли, допустим, анан бирөө айтат, экөө айтат, болду, туурабы? Анан сен эч ким келип, сен тетиң жүргөндөсүң, баары билмеспи, туурабы? Жа сөздөрдү колуп туруп, социофобиядан коркпойт экен го бул экөө дейт го. Эмне деген жандар булар? Наоборот, сенден коркуш керек. Бул чоң лютый тип шлепка галош менен кирип барат, опасный экен деп. Эми бул деле эме да, эркиндик брат. Эметсең, мындай действительно, брат, эми сен билесиң, сен деле мына ушул эмеге келдиң. Да, башында оор болушу мүмкүн, там көрүнбөгөндүктөнчү. Но кандай мындай айткандай, мындай ар бир кыйынчылык аркасында сөзсүз түрдө жакшылык турат да. Сен өзүң ачылдың, сага бир жолу чик ачылат. Понимаешь? Өзүң ачык болсоң, өзүңө келет да. Өзүңө келет, анан дальше, көрсө монча болот турабы, көрсө деп өзүңдү раскрываться этесиң, турабы? Анан мен үчүн да акча боюнча айтып кетсечи, акча сага сен өзүң даяр болгондо келет экен да. Мындай өзүң жашооң менен, өзүң бардыгы менен даяр болгондо. Туура айтасың, брат. Мындай дейт да. Мындай адам негизи ойдо отпой барт десең, мысли материальныйсың го. Эртең менен ойгондо чыкканда мен канткенде мага тегерек четме жана бүткүл аламга менден пайда тиет деген ой менен эртең чыксаң, мындай сен уже оюң менен уже эртең менен баштадың, понимаешь, башкаларга. Ошондо канткенде мен бирөөнө жардам бере алам.
канткенде бирөөнө пайда тиет деген ой менен бир иш кыла турган болсоң, сен акча по-любому ийгиликке жетет. Ошо Азин досум өткөн айтып калды. Мен ойлоп жүрсөм дейт, кантип акча таап эптеп эле таап турмун, оборот кылып деле мына байып эле деп ойлоп аткам дейт да. А көрсөм мен туура эмес ойлоп жүрүп турмун дейт да. Мен акчалар по-любому келет экен дейт да. Сен өзүң жакшы көргөн ишиң биринчи өзүңдү таап ал, өзүңдү раскрой. Ал моментте сен уже ошол акчага даяр болосуң да. Сен ошол ийгиликке жеттиңби? Жеткенде акчасы по-любому келет. Хочешь не хочешь келет акчачы. Понимаешь? Ошол да, брат. Анан бир моментен элге көрүнүш оңой эле да, например, тарс деп о себе заявил. Оор эмне? Оор дальше ошону кармап кетиш да. Дисциплина, брат. Өзүңдү кармап кеткенчи. Потому что азыр ыртырында деле мына көп фильмде көрөт атпайсызбы, мындай көбүртлөр чыгат, бир-бирин чыгарат. Бир күндүк жылдыздар. Бир-бирин чыгарат. Эртеси күнү уже мындай уже өзүн неметип калган да. Ал өзүн неге эметип калган? Ошо еще там комплекстер бар да, брат. А если ол өзүн мындай максимально раскрыто кылса, жана айтып атпаймынбы, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет депчи. Максимально өзүн мындай эркин алып, өзүн каганэ албай болса, допустим, жеткисе, элдерге ошол жетеби дейм да, потому что ошол айткан сөз ишеничтүүрөөк болот. Адамдар сен деле мындай бияктан любой эле адамдай баарыбыз да бар го, мына адамдар менен сүйлөшкөндө уже заранее эле эмнени ойлоп атканын билет, аркы беркини билет турабы, Ошол сыяктуу элдер деле ошол да. Анысы кандай канчалык мындай максимально искренне, максимально эме болсо, максимально честно, чындык, накта, брат, боло турган болсо, мен ойлойм, адамдар менен сүйлөшүш да оңой болот, ийгиликке жетиши да оңой болот. И жандай оор эмелер болбойт да, там нар жакка ойлонуп анан тигиндей андай болот, ойлонбойт да, потому что он какой такой есть, ойлогон оюн айткан, зачем ичинде катып, например, турабы. А оорун баарын неден чыгаш керек, жанагындай баш ойлонуп тигиндей болуп калдым, зачем? Ошол буйт накта. Накта. Ошон үчүн эми болсо жаңы барактан, жашоо берди бизге сабактан, капаланып чөгүп калбастан, умтулабыз алдыга кайрадан, эркекпиз анткени деп көтөрөлү буйрса. Сизге чоң рахмат айтмакчымын. Конокко келип туруп, аябай эргүү менен болуп турган чыгарылыш болду. Элдердин көзүнчө биз жөн эле рэпер келип бир нерсе эмне сүйлөйт деген болсо, жок, бул чыгарылышта накта эргүү болду, бул чыгарылыш накта болду. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөрүм, урматтуу катталуучуларым, ушул чыгарылышка сөзсүз түрдө кол басуу, лайкты баскыла, жактырууну. Биз ушу традиция, жаңы традиция баштап атабыз. Сиз канча лайк топтосо бизге экинчи чыгарылышка келесиз. Мен оюмча 25 000 лайк кандай сизге? 25 000 лайк менде бир да жолу болгон эмес. Буйрса элдер суранып, эгер ошо суранганды билдирет деген 25 000 лайк кылса, аябай суранып, 25 000 лайк бул аябай бийик деңгээлде 25 000 лайк топтосок, анда сиз да бир жолу келип туруп, биз андан да эргүү кылып, сонун чыгарылыш кылабыз. Ошондуктан жактырууну сөзсүз түрдө унутпагыла. Комментарий жазгыла, комментарий жаксаңар да продвижение жардам берет. Көбүрөөк адам берип, көбүрөөк адам лайк басса, экинчи чыгарылышка жол болот. Биздин соц тармактарга өтүңүздөр, Фриман Майкенин соц тармактарын өтүп ырларыңыздар, биздин соц тармактарга өтүп катталыңыздар, жаңы чыгарылыштарды күтүңүздөр. Эми биздин ушул жаңы сезонубуз аябай жакшы болуп келип атат, биздин коноктор аябай сонун. Сизге да бир жолго ыраазычылык айтып кетмекмин, көргөнүмө кубанычтамын. Эргүүм бүтө элек, энергиям толуп барып атат, ошон үчүн азыр токтотпосом жарылып кетем. Да бир жолу рахмат. Бул Накта подкаст болду. Рахмат.